Достор, Ошто бүгүн эки жыйын. Бирөөсү Алмамбет Чыкмаматов келиптир. Ал ушул эле Ош мамлекеттик университетинин башка залында экен. Анан экинчиси курулуш министри Нурдан Орунтаев мырза келиптир. Экөө тең ишкерлер менен жолугам деп атат. Экөө тең ишкерлерге жеңилдиктерди беребиз деп атат. Экөө тең ишкерлердин арыз арманын, кайгы муңун, ниет тилегин угабыз деп келип аткан кирбез экен. Ошон үчүн азыр эми биз ошол Ошмунун башкы корпусундагы жыйынга деп келдик эле. Бул жерге Нурдан Орунтаев келе турган болуптур. Азыр ишкерлер менен жолугат экен. Кече эле жолуккан эле, ал жолугушууда Орунтаев жанагы Ошто жанагы акчасы төлөнбөй карызга кылынган иштер боюнча ишкерлерди уккан. Ошол учурда ишкерлерге баягы эми карызды ким төлөйт деген суроосуна эми эсептеп көрөбүз, санап көрөбүз. Анан кийин карайбыз, анан чечебиз деп жооп берген эле. Азыр кандай болот? Азыр бир башкачараак болобу, же дагы кошумча Ошко акча келеби? Ошону азыр Орунтаев өзү айтат окшойт. Ушундай бир жаңылык болот окшойт. Ошону жүрүңүздөр азыр. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 3 күн мурун биз жыйын өткөргөнбүз. Ал жыйында Ош шаарындагы проблемный объекттер боюнча биз чогулуш өткөрүп, ошол жерден бир нече маселелерди талкуулаганбыз. Анын ичинде Ош шаарында курулуп аткан жана курулушу токтоп калган 24 объект боюнча жана ошондой эле курулуштары аягына чыгып чыкпастан акча каражаттарын ала алган 9 объект боюнча дагы биз жыйын өткөрүп, ошол жерде барыңыздарды укканга аракет кылганбыз. Кээ бир объекттер боюнча биз жер-жерине чыгып келгенбиз. Жана ошондой эле бул объекттер боюнча кандай маселелер бар экенин биз элибизге ачык жарыялаганбыз. Кичине маселелерге токтоло кетсем, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 2025 жылы Ош шаарынын аймагында көптөгөн курулуш иштери башталып, бирок аягына чыкпай, бүгүнкү күнгө чейин маселелерди жаратып келген. Алардын ичинде көпчүлүгү бир 10го жакын объектиси бул курулуш иштери аягына чыгып, бирок акча каражаттарын ала албай калгандар боюнча, жана ошондой эле курулуш иштери башталып, 24 объектиси бул курулуш иштери башталып, бирок бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай, кандайдыр бир себептер менен токтоп калган объекттер болчу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, эми ачыгын айтышыбыз керекпиз. Бул объекттер боюнча бир нече маселе көтөрүлдү. Алардын ичинде ошо курулуш иштери кантип башталып, кантип аягына чыкпай калган болчу. Кыскача маалымат берсем, курулуш иштери аягына чыгып, жанагы 9 объекти боюнчасы жолдор боюнча баягы акча каражаттарын бүгүнкү күнгө чейин биздин ишкерлер ала албай келген объекттер. Булар боюнча айта кетсек, бул объектлерде көпчүлүгүнүн проекттик сметалык документтери жоктугу. Ошонун негизинен мэрия тараптан акча каражаттан бере албай тургандыгы боюнча, мыйзам жол бербестиги боюнча маселе. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин. Кандай курулуш болбосун дагы баардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлүш керек. Кичекей үй салсак дагы жана ошондой эле чоң объект салсак дагы ар бир объекттин өзүнүн тийиштүү документтери болуш керек. Себеби бул объекттер биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздө салган жокпуз. Бул объекттер мамлекеттин каражатынан салынып аткан объекттер жана мамлекеттин каражатын тийиштүү түрдө сарптап, ошонун отчетторун берүү боюнча биз мыйзамды толук сакташыбыз керекпиз. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саюу, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган.
Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча Орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Бүгүнкү күндө андан тышкары 24 объект боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле курулуш иштери башталган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы объектинин тийиштүү документтери бүтпөй келген. Анан учурдан пайдаланып дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бул жерде көп маселе туулган. Алардын бири болуп, ошо жанагы параллельный проектирование боюнча дагы тийиштүү буйруктар чыккан. Да, албетте тийиштүү буйруктар чыккан. Бирок буйруктарды бүгүнкү күнгө чейин бир дагы пунктусу аткарылбай келген. Курулуш иштери башталып атат, жүрүп атат, бүтүп атат, бирок бүгүнкү күнгө чейин бул параллельно деген сөздөн курулуш объектилеринин документтери артында калып калган. Негизинен параллельный проектирование деген бул исключительный случайларда берилет. Ал берилгенде курулуш объекти бүтүп аткан бүткөнгө чейин бардык документтери келип тийиштүү ишканага келип түшүш керек. Жана ошол жерден эң аягында акча каражаттарын эсептеп келгенде толук 0 чыкканга биз көрсөтүп беришибиз керекпиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бардык объектилер боюнча, что 9 объект боюнча, что 24 объект боюнча бир дагы объектинин жана параллельный проектирование алса дагы бир дагы объектинин документтерин бир да пунктка жылган эмес. Биз муну ачык айтышыбыз керекпиз. То есть Ош шаардык мэрия тарабынан бул тийиштүү буйруктар ишке иштеген эмес. Муну биз ачык айтышыбыз керекпиз. Ошондой эле мынакей 3 күн мурун биз маалыматтардын баардыгын чогултуп Кыргыз Республикасынын президенти Урматтуу Садыр Нуркожоевичке биз жеткирдик. Урматтуу президентибиздин атайын тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө бардык курулуштар боюнча тийиштүү биз көрсөтмөлөрдү алып келдик. Ал көрсөтмөлөргө ылайык биз жумушту 2 этапка бөлөбүз. Биринчи этабы бул курулуштар жүрүп аткан, бирок аягына чыга элек объектилер боюнча бардык объектилер курулуш министрлигинин карамагына өтөт. Жана ошол курулуш министрлиги тарабынан бардык иштер аягына чыгарылып, тийиштүү документтердин бардыгы чогултулуп, акча каражаттарын туура сараптоо боюнча дагы биз иштерди алып барабыз. Ал эми экинчи бөлүгү болуп бул курулуш иштери аягына чыккан жанагы 9 объект боюнча. 9 объект боюнча биз атайын комиссия түзөбүз. Ошол комиссия келип иштеп, эгер ошол документтерин аягына чыгарып, ошол документтерине тийиштүү иштер жүргүзүлсө, гана ошондо анан жана акча каражаттарды биз которуп берүүгө дайынбыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө атайын тапшырманы койду. Бул иштердин бардыгы аягына чыгыш керек. Бул жерде биздин калкыбыз жана элибиз Ош шаарынын эли мындайча айтканда барымтада да калбаш керек. Ыңгайсыздыкта калбаш керек. Биз мунун бардыгын чечкенге бүгүнкү күндө дайынбыз. Дагы айта кетчү нерсе, мунун бардыгы эми өз убагында бүтүш керек болчу, бирок тилекке каршы бүтпөй калды. Эми мунун бардыгын эми тыштап койбостон биз мамлекет тарабынан ошол курулуш объектилердин бардыгын биз аягына чыгарганга дайынбыз. Негизинен айтып келгенде ошол бардык объекттин бардыгы курулуш министрлигинин карамагына өтөт, ошол курулуш министрлиги тарабынан аягына чыгартылат. Эгер эми кыскача маалымат бердим, эгер сурооңуздар болсо, ушул жерде толук жооп бергенге да аракет кылам. Рахмат. Бир айга жакын сиздер менен ушул маселенин үстүндө иштеп атабыздар. Ошон үчүн азыр Нурдан Кемелович кеткенден кийин кайра мэрияга келип анан кайра дагы талкууга отурбастан да азыр болгонун айтып, суроолор берсеңиздер. Кеткен маселе боюнча мөөнөттөр десек болот. Мөөнөттөр боюнча биз айта кетишибиз керекпиз. Бүгүндөн баштап жанагы курулуш иштери аягына чыкпай калган, башталып бирок договорлор түзүлбөй алган объектилер боюнча биз бүгүндөн баштап жумушту алып барабыз. Мынакей биздин курулуш министрлигинин кызматкерлери да бул жерде отурат. Ошол кызматкерлер бүгүндөн баштап бүт объектилерди балансыбыз стоимость менен мэрия тарабынан бизге өткөрүлүп берилет. Биз өткөрүп алар менен биз жумуштарды толук баштайбыз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, мен сиздерге дагы бир жолу айтайын. Дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүнкү күндө бир дагы объектиде договорлору жок. Тийиштүү договорлор түзүлгөн эмес. Жумуштар мындайча айтканда сөз менен эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай келет. Бул сөз деген биз кагазга байлай албайбыз. Ошол себептен биз договорлордун баардыгын кайрадан түзүп чыгабыз. Биз биринчи Ош шаардык мэриясынан объектилерди алабыз, акт прием передача менен өткөрүп алабыз. Бүгүндөн баштап өткөрүү менен анан ошол
куруп аткан объектидеги ишкерлер менен биз договорлорду түзүп баштайбыз. Бул иш бүгүндөн башталат. Ал эми договорлорду биз бат эле түзүп бүтөбүз. Бирок мен силерге айта кетчү нерсе, ошо ишкерлерге кайрылат элем. Бардык объектилерге сапаттуу жана тез мамиле кылып, жакшы жумуштарды аягына чыгарышыбыз керекпиз. Ошол себептен дагы бир жолу эскертип кетип элем. Бир дагы объектиде азырынча договорлор жок. Бирок биз бүгүндөн баштап договорлорду түзүп баштайбыз. Ал эми жанагы 9 объекти боюнча иштер аягына чыккан деген объекттер боюнча биздин комиссия бүгүнкү күндө түзүлүп атат. Курулуш министрлигинин алдындагы кызматкерлери түзүлөт. Ошол кызматкерлер келип, мен ойлойм, ушул эртеңден баштап келишет дагы, центральный аппараттан келишет. Ошолор акт прием передача менен ар бир аткарылган жумуш боюнча сиздерден талаптарды сурайт. Ошол себептен сиздер да дайын болушуңуздар керексиздер. Келип, тийиштүү жерлердин бардыгын көрсөтүп, бизде лабораториябыз дагы бар бул Ош шаарында, ошол лабораторияда өткөрүп, ар бир объект боюнча тийиштүү иштердин баарын жүргүзгөндөн кийин гана сиздерден ошол объекттер кабыл алынат. Кабыл алынгандан кийин гана акча каражаттарын которуп беребиз. Эми бул мөөнөтү боюнча, бул экинчи бөлүм боюнча мөөнөтү, мен ойлойм, бул жакын арада бүтөт деп мен сиздерге ишендирип кете алам. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз, дагы бир жолу айтып кетейин, урматтуу президентибиз тапшырманы койду, биз аткарганга милдеттүүбүз жана биз толук аткарабыз. Бүт маселенин бардыгын мен ойлойм, бүгүндөн баштап биз жаап баштайбыз. Эч кандай маселе болбойт, бүт ыңгайсыздыктын бардыгын жоёбуз. Бүт мурун эгер кандайдыр бир желип же кандайдыр бир махинациялар менен мындайча айтканда көбүрөөк объектиде көбүрөөк суммалар көрсөтүлгөн болсо, биз анын бардыгын ордуна коебуз. Ачык эле айтам, сиздер айтып аткан жанагы мисал катары бир объект боюнча бир 100 миллиондук болуп, 100 миллионду ошол жерде 100 миллионго сиздер жумушту тапшырганга дайын болушуңуздар керексиздер. Сиз эми сиздер ишкерлерсиздер, сиздер муну жакшы билесиздер. В скрытых работах болот, ошол менен сиздер тапшырганга дайын болушуңуздар керексиздер. Каржы булагы чечилдиби ошондо? Кайсыл жактан каржыланат дегенде? Каржы булагы толук чечилди. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз тапшырманы койду. Бардык акча каражаттарды республикалык бюджеттен жана ошондой эле стабилдештирүү фонддон бөлүнүп берилет. Да, кошумча суроо пайда болду. Мен айтып атам, договор бар, договорду бөлүп чыгып алып, буга чейинки договордор мыйзамдык жактарда акчаларды алып жүргөндөр бар да, ошол канча чечилди. Аларга бонус өткөрүп берилеби же али ошол акчалыктар тарабынан иш жүргүзүлөбү? Акча каражаты боюнча толук мыйзамдуу, бирок акчасы бар. Эгер толук мыйзамдуу акча каражаты бөлүнө элек болсо, бул акча каражаты мэрияга бөлүнөт. Мэрияга бөлүнгөндөн кийин аны мэрия төлөп берет. Бирок мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин, акча каражат толук чечилип атат азыркы учурда. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан өзүнүн фондунан жана ошондой эле республикалык бюджеттен бөлүп берет. Рахмат мырза, буга чейин да сизден суранып келгенде, чечим кабыл алып берсеңиздер деп президентке дагы суранганбыз. Азыр айтып кеткен маселе боюнча сиздер дагы бир өтүнүч. Буга чейин деле биз айтып кетпедик, жана проективдик документация боюнча баа башка чыккан, бирок анын иш жүзүндө биз адамда ашыкча иш бергенбизде, ал иштер объемго кирген эмес. Анан эртеңки күндө текшерип келгенде кайрадан бюрократия болуп туруп, жеке ишкерлерди кыйнап койбосо деген сиздерди күтүнүч. Анын бардыгын карап чыгабыз. Эгер доп работалар чыккан болсо, доп работалардын баарын кошуп беребиз. Ушул жерде ушул курулуш министрлигинин жоопкерчилиги барбы? Ал өзөмөлдөнүшү керек беле? Ушунча курулуш 30дан ашык объект ошол боюнча айтып кетсең. Бул курулуш көзөмөлү боюнча биз негизинен курулуш министрлиги биз өзүбүздүн жанакы департаментибиз бар. Департамент гражданского жилищного строительства деп коет. Биз ошол тарап менен негизинен өзү жумуштарды алып келебиз. Ошол эле учурда бизде курулуш контролдоо департаменти бар. Курулуш контролдоо департаменти бул финансы каражат жагына кийлигишпейт. Биз болгону баягы сапат жагын гана карап келебиз. Ал эми бул жерде мен ачыгын айтышым керекмин. Ош жана Бишкек шаары өзүнчө республикалык шаар болгондон кийин булардын бюджеттери да өзүнчө. Механизми дагы, башкаруу механизми дагы өзүнчө. То есть Ош шаардык мэриясы ушул эле учурда курулуш министрлигинде кандайдыр бир ченемде баш ийбейт. Анткени бардыгын өздөрү карашат, өздөрү кылышат. Өзлөрүнүн уксу бар. То есть управление капитального строительства, өзлөрүнүн баягы жол тейлөө кызматы дагы бар.
Ал жакта да өзүнүн технадзорлору бар, өзүнчө сметчиктери бар, баардык кызматтары бар. Бирок эми тилекке каршы ачыгын айтышыбыз керекпиз. Биз буга чейин да биз параллельный проектирование буйруктарды бергенбиз. Ошо мэриянын суранычы боюнча. Бирок параллельный проектирование дегени менен параллельный проектированиядагы бир дагы пункт толук аткарылган эмес. Бир дагы пункт боюнча мындайча айтканда жумуш алып барылган эмес. Туура курулуш жүргүзүлдү. Договору жок жүргүзүлдү, проектиси жок жүргүзүлдү. Бирок ошол курулуштун бүткүчөктүү мөөнөтүндө курулуш иштери аягына чыгыш керек болчу. Курулуш иштери эмес, курулуш иштери менен аягына чыкканга чейин проекттик сметалык документтер дагы аягына чыгыш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы объекттин проектиси аягына чыккан эмес. Биз муну дагы бир эскертишибиз керекпиз. Негизинен алып келгенде бул жерде көпчүлүк ошол Ош шаардык мэриянын жетекчилиги тарабынан ушул буйруктарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына мындайча айтканда баш ийбестиги болгон. То есть сөз менен эле ушул объектилерди биз курабыз деп кура беришкен, а бирок мыйзамдуу түрдө эч кандай оформление болгон эмес. Биз муну дагы бир жолу басым жасап айтышыбыз керекпиз. Бир дагы проектинин, бир дагы объектинин, бир дагы проекттик сметалык документтери аягына чыккан эмес. Жана кээ бирөө башталса дагы ошол аягына чыкпай бүгүнкү күнгө чейин маселени туудуруп, договорлору түзүлбөй келген. Ал эми курулуш министрлиги тарабынан да, албетте биздин курулуш контролдоо департаменти тарабынан биздин кызматкерибиз жумуштан алынды. Ал себеби өз убагында докладтарды берген эмес, өз убагында ошол объектилердин мындайча айтканда курулуштун параллельный проектированиянын пункттарын караган эмес. Биз бул боюнча дагы чараларды көрөбүз. Негизинен эми ачыгын айтышыбыз керекпиз. Бул жерде биздин дагы кандайдыр бир ченемде биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Саламатсызбы, Эмель. Мынау азыркы учурда мэриянын ремонтун ошондой кыймылданып турган анан акчасын биз кимден алабыз? Айнура деген подрядчик улантабы жумушун же башка бирөө улантабы? Мэриянын ремонту боюнча мен билгенден Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы тарабынан ремонт уланып кетилет. Бул боюнча да ачык түрдө айта алам. Аягына чыгат, ошол тийиштүү объемдорду тапшыргандан кийин акчаңызды аласыздар. Эч маселе жок. Биз акчаны ошондо башка подрядчиктен алабызбы же мэриянын өзүнөн алабызбы? Эми ал боюнча мен айтайын, эми ар бир объект боюнча биз азыр жерине дагы чыгабыз. Ошол жерден баары талкуулап чыгабыз. Саламатсызбы, Мурат Жанат Мамытов. Азыр сиз эки этапта айтып өттүңүз. Ошондо биринчи этап менен сиз курулуш министрлигинин карагына өтөт дедиңиз. Ошондо биз буга чейин ошол сиз айткандай келишим жок башталган объекттерибизге вложение кылганбыз да. Ошол маселелер кандай чечилет? Вложение кылынган объекттер боюнча мындай болот. Мисал катары айтып кетейин. Азыр биз бир объектке барабыз. Сиз дагы ошол жерде болосуз, эгер сиздин объектиңиз аягына чыга элек болсо. Ошол жерден көрөбүз. Кандай жумуштарды аткардыңыз? Кандай объектилер иштеп атасыз? Канча салым салдыңыз деп ошол жерде биз баардыгын тактайбыз. Жана ошондой эле договор түзүлгөндөн кийин акча каражаттарын сиз АВР тапшырары менен биз акча каражаттарын которуп берип турабыз. Эч маселе жок. Экинчи суроо ушул азыркы тактоо иретинде. Буга чейин ушул мэриянын имаратына жасалып которулган акчалар биздин ишкерлерден ошол жасап жаткан ОСОнун шотундан договор займ менен которуп бергенбиз да. Бул тапшырма же бар келишим. Ошол маселени мындай учтетесиңер, сүрөт дегенде буга чейин болгон ремонт ошол ишкерлердин акчасына жасалган деп айтсаңыз. Мынакей өзүңүздөр бояка сиздер биз бирөөдөн карызга алып атасыздар, мисалы катарычы. Бирөөдөн карызга алып атасыз, биз сизге акчаны беребиз. Сиз андан уже өзүңүздүн жеке граждандык мыйзам катарында карыздарыңызды жабасыз. Анан буга чейин ишкерлер жана коркутуучу мер алган болду деп айтылганда, ошондуктарды өлкө башчы менен сүйлөшүлдү. Албетте сүйлөшүлдү. Бул боюнча дагы биз комиссиянын жыйынтыгы менен тийиштүү укук коргоо органдарына дагы биз жөнөтөбүз, иш кагаздарыбызды. Ал ишкерлер суу берип алсын. Негизинен биз бир аз кайтабыз. Ушунчалык деңгээлге чечип атасыздар. Бирок биз ойлойм, президентке чоң рахмат, көңүлсүздүн калтырган жок. Негизинен биз мамлекетке ишенип турабыз, бул маселе чечилет деп атабыз. Анан биздин эң суранган нерсебиз мынау жанагы договордо бүткөн объекттер бар, мыйзам бүткөн бардыгы
ошолордун дагы мүмкүн болсо тезирээк берсеңиздер, биз кийинки этапты баштайбыз иштерибизди. Ошону мүмкүн болсо тезирээк бүтүп берсеңиз ошону. Хорошо, карап беребиз. Assalamu alaikum, Nurlan Кемелович, кубанычыбыз. Биринчиден, ушунчалык келип ишкерлердин көйгөйлөрү болуп, маселени чечип берип атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, президентибизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз, Султан Назарбаевичке. Бул жерде бир маселе бизде ишкерлерде баягы БСК деген нерсе бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, кутуштар. Московский сопровождение контракты. Ушул нерсе бизде азыр чындыгында проблема. Себеби ишкерлердин баардыгыбыз эле бири-бирибизге баягы мурда система менен УКУС, ОГД менен бири-бирибизге займ берген да. Шуну кайтарганда ушу БСКдагы чоң проблема ачылат. БСК боюнча эми бул ар бир объект боюнча биз индивидуально иштейбиз. Кээ бир жерде БСК бар, кээ бир жерде жок. Жана айтып кеткендей эле комиссия иштейт. Ошо комиссиянын чечими менен анан жана акча каражаттарын которуп беребиз. Болду. Мен жеке эле өзүм барып сизден тапшырып ала албайм. Бул жерде тийиштүү комиссия иштеш керек. Анын ичинде инженерлер болот, анын ичинде технадзорлор болот, сметчиктер болот. Ошол баарды карап туруп, анан бир корутунду чыгарганда, ошо корутундун негизинен анан акчаңызды которуп беребиз. Саламатсызбы, урматтуу Нурлан Кемелович, мен дагы ушу ыраазычылык билдирүүнү айтып коюп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ушу ишкерлердин суроо талабын четке какмастан ушул сизди жөнөтүп чечип бергенине чоң ыраазычылык билдирем. Азыр биздин коллега айтып кеткендей, ушу БСК боюнча бизде да маселе болуп атат. Буга чейин объектти тапшырып бүтүрүп, анан биз дагы бир нече чоң ишканалардан, башкалардан акча алып, кредит алып бүтүрдүк деп айтып бердик. Ошолорду азыр эми БСК менен акча колдоро турган болсо, биз БСКны эми түз багытсыз ала албайсыз да, чектен сымат эте албайсыз, башкара албайсыз. Ошону кандай чечсек болот, мисалы айтууларга коптоп беребиз. Ошол маселени жаратып атат. Может, ошол ситуацияга байланыштуу БСКдан освобождение алып берсеңиздер болобу? Эч ойлонбоңуз, эч сарсанаа болбоңуз. Мен жана айтып кеткендей эле, комиссиянын чечими менен берилет. Эч маселе болбойт. Эч ойлонбой койсоңуз болот. БСК боюнча маселе болбойт. Саламатсызбы, Нурлан Кемелович, бүгүнкү дагы бир маселе биз сиздерге чоң ыраазычылык. Бир маселе налогообложение боюнча да. Бизде налогообложение, налог боюнча. Себеби биз 2025 жылы ак группанын работу тапшырганбыз да уже. Мисалы договорубуз бар, келишимибиз бар, законный порядок ак группанын тапшырганбыз, бирок ушул күнгө чейин налогдорун төлөйбүз биз. Ушул боюнча процедура кандай болот? Себеби азыр налоговый келсе, бизге 2025 жылдан бул жакка чейин фиксация штраф эсептеши мүмкүн да. Ошол маселе бар бул жерде. Эми налог боюнча налогду биз баарыбыз төлөгөнгө милдеттүүбүз. Налог боюнча баардыгыбыз төлөйбүз. Ошол биз тараптан жана чечилип срок уплаты боюнча отурубуз. Биз тараптан көрсөтүлгөн боюнча, комиссиянын чечими боюнча ошол суммалар көрсөтүлгөндө ичинде налогу дагы көрсөтүлөт. Мен биринчи айтып коеюн сизге. Ал эми сроктор боюнча эми биз налоговый менен сүйлөшүп көрөлү, анан ошого жараша ишти аткаралы. Биз азыр бул суроого жооп бергенге биз дайын эмеспиз. Алмамбет Шыкмаматов азыр ушул тапта жол чоңдордук таласына ишкерлер. Барыңыздар. Ошонун бизнес менеджмент факультетинде Шыкмаматов Алмамбет ушулда. Ал узакка созулат, бул жакка келип ошол жакка барсаңыздар. Саламатсыздар, урматтуу министр. Келгениңиздерге чоң рахмат. Булар мен абдан чоң көрдегі өзіңді честіп бердіңіз да. Анан келіп ушундай ачыкка чыгарды, барды, булардан абдан чоң нерсе. Аябай кубанычтуу нерсе. Мына жаңы мэрибиз дагы жакшы нерселерди айтты. Мен айтайын дегеним, урматтуу министр, Ош шаарына курулушка баягы курулуп аткан нерселерге жаңы тек бермесеңиз болбойт. Себеби көп нерсе токтоп калды. Шаарда объекттер, жанагы сатуу деген токтоду. Себеби баардык нерсе ушу сноско байланыштуу болуп, снос болот деп адамдар коркуп калган, үркүп калган. Ушул маселени чечип, сиз курулушка, бизнестин жылышына жаңы темп беришиңиз керек да. Анан алдына жеке секторда, мамлекеттик секторда ушул курулушка андагы легализация
киргизишimiz керек. Легалдаштырып, ошол курулуштарды жыл кеткенге бир шарт түзүп берди. Андан сырткары мына урматтуу мэрия депутат мына снос боюнча абдан көп нерселер бузулуп кетти, мыйзам бузулуп кетти, эми өттү кетти, бирок бул жагын биз эми түзөп кетишибиз керек. Ошого президенттен суранабыз. Ошол гидтен болобу, кандай бир өзүнүн фондунан, стат фондунанбы, ушу жекешкерлердин снос болгон чыгымдарды кенендеги бир оң жагын чечип берсе жакшы. Урматтуу ағайын туугандар, албетте биз курулушка жаңы темп беребиз. Курулуш топтолуш керек. Кайсы жер болбосун, кичеке айыл болобу, чоң шаар болобу, баардык жерлерде курулуш кылам жана ишкерлик кылам деген биздин ишкерлерге биз толук колдоо көрсөткөнгө дайынбыз. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун атайын тапшырмасын алайык. Бир дагы мындайча айтканда ишкерлерге биз тоскоолдук кылбайбыз. Мыйзамсыз кандайдыр бир иштерди биз кылбайбыз. Ошол себептен учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Ким ишкерлик кылам, ким курулуш кылам десе, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Биздин кызматкерлер күнү түнү кабыл алууга дайын. Бирок бардыгы мыйзамдуу болушубуз керекпиз. Ал эми компенсация маселесин айтып атабыз. Компенсация боюнча биз азыркы учурда жооп бере албайбыз. Себеби биз азыркы учурда ушу Ош шаарындагы социалдык объектилердин курулуш иштери боюнча азыр талкуулап атабыз. Биз ошо боюнча азыр дайындалып келдик. Ал эми компенсация боюнча биз дагы карап көрөлүк. Комиссиянын составында биздин кызматкерлер болот. Бул комиссия мурунтан бери иштеп келди. Көп учурларда көптөгөн объектилердин маселесин чечкен. Мисал катары айтып кетсек, ушу Ош шаарында 20га жакын мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөр бар эле. Эми баарыбыз билебиз. Ал көп кабаттуу үйлөрдүн көп жылдан бери документтештик маселеси чечилбей келген. Ошол маселени чечкен комиссияны биз азыр ошол курамда жаңы комиссия түзүп жөнөтөбүз. Мен ойлойм, бул комиссия аябай колу такшалган, мыйзамды толук билген жана тийиштүү дарамети бар, мындайча айтканда, жигит кыздарыбыз болот. Ошого келип туруп бул маселени толук чечип берет. Эч кандай бюрократиялык нерсе болбойт. Ар бир объектиге бардыгы тийиштүү жумуштарын бир күндүн ичинде бүтүрүп, бир күндүн ичинде обход кылып, бир күндүн ичинде мындайча айтканда тыянактарын чыгарып алып туруп, анан бизге келишет. Биз ошонун негизинде атайын катты киргизебиз администрацияга, анан жана ошол жактан мындайча айтканда акча каражаттар бөлүнүп берилет. Ошондуктан кимдир сиз өзүңүз дагы бир нече жолу качы келгенсиз да, ошол курулуштар жолго кызуу жүрүп аткандачы, ошондо кандай кабарыңыз болбодубу? Эми ачыгын айтабын. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мен дагы жолу айтып кетейин. Ош шаары республикалык деңгээлдеги шаар. Өзүнүн башкаруу системасы бар. Өзүнүн мындайча айтканда кор кеңеши бар. Өзүнүн баардык тийиштүү кызматтары бар. Ошол кызматтар өз убагында карап, анан мындайча айтканда тийиштүү докладдарды бул кандайдыр бир негизде Ош шаары бул автономиялык республиканын ичиндеги өзүнүн башкаруу системасы бар чоң шаарлардын бири. Андай шаарлардан болгон 2. Мисал катары айтып кетели, мынакей Бишкек шаарында. Эмне үчүн мындай Бишкек шаарында андай маселе жок? Бишкек шаарында себеби баардык мыйзам негизинде жасаганга аракет кылып келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө ачыгын айталы, Ош шаарында мыйзамга мындайча айтканда баш ийбестик кылып эле өз билемдик менен жанагындай курулуштарды баштап кеткен. Биз муну айткандан тартынбашыбыз керекпиз, ачык айтканга биз дайын болушубуз керекпиз. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин курулуш контролдоо департаменти көбүнчө биз сапат менен алекпиз. Себеби акча каражатты мэрия өзү бөлүп аткандан кийин өзүнө өзү отчет бергидей мындай система иштеш керек болчу. Бирок ал система иштебей калган. Ал эми сапаты боюнча жана ошондой эле кандайдыр мыйзам бузуулар боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бизден бияктан бир нече жетекчилерди кызматтан алып жумуштап кетти. Оштогу стройкасындагы документтер жок эле. Кайсы объектиз? ГИКтен. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. ГИКтин мынакей республиканын аймагында ГИКтин объектилери көп жерде курулуп атат. Каракол шаарынан баштап, ошол эле Баткен облусунда Баткен шаарына чейин ар бир райондо практически жумуштар жүргүзүлүп атат.
Биз ар бир объект боюнча бизге күндөн мындайча айтканда ай сайын тийиштүү маалыматтар келип түшүп турат. Мисал катары айтып кетели, бир объект ачылганда ошол жерде ГИКтен үйлөр тапшырып берип атпайбы? Ключтарын берип атат, документтерин берип атат. Документ алыш үчүн квартирага, мисал катары Батирге квартирада болуп, документ алыш үчүн актоводо болуш керек. Актоводо болуш үчүн проектный сметный документациясы экспертизадан өтүш керек. Проектный сметный документация экспертизага кириш үчүн толук баардык документтер толук болуш керек. Ошонун баардыгы өтүп параллельно келип туруп, анан аягында ключтар тапшырылат. Мен силерге ачык айтам, практически ГИКтин баардык объектилеринде тийиштүү документтери биз дагы кызыктар болуп, биз дагы ошол мамлекеттик кызматкер катары биз постоянно сопровождать этип жүрөбүз. А Ош шаары боюнча мен силерге дагы көзөп айтам, бизге бир дагы мындайча айтканда кайрылуу менен же кандайдыр бир арыз маалыматтар менен бизге келип кайрылган эмес. Бирок Оштун архитектурасы бизге эч кандай документ келген эмес деп маалыматтар бар да. ГИКтин документтерин биз көбүнчө центральный аппараттан бүтүрөбүз. Биздин башкаруу системабыз ошондой, вертикалдуу власти бар. Ошол себептен биз көп жерлерде ГИКтин объектилерин борбордук аппараттан жасап, борбордук аппараттан биз беребиз. Бирок Курманжандаткада жаңы түшүп аткан объектисинде ал жерде кен планында мектеп болуш керек деген дагы бар экен. Ал жер кандай болот? Эми ал боюнча мен азыр сизге сразу эле баягы жооп бере албайм, анын баарын карап чыгып, карагандан кийин жообун беребиз. Анан тармактарга жана кагаз карабы, министрдин орунбасары кол койгон, маалымат болгон деп ошол боюнча дагы айтып тургансызчы. Жана айтып кеткендей эле, бул параллельный проектированияга чыккан буйруктар биз ар бир курулушка ушундай кайрылганда биз параллельный проектирование буйрук чыгарып беребиз. Ошол буйрукта анан пункттар көрсөтүлөт, кайсы нерселерди аткарыш керек деп. Ар бир объект боюнча тийиштүү папкалар, мындайча айтканда документтештирүү механизми каралат. Бул параллельный проектированиялар туура чыккан. Мурунку мэрия тарабынан мынакей бизге кайрылып атат. Биз ошо кайрылганда документтерге, буйруктарга кол коюп берип атабыз. Бирок ошол параллельный проектированиянын мындайча айтканда бир дагы пунктусу аткарылган эмес. Кеп ошодо болуп атат. Эгер ошол пункттар аткарылганда эмне болмок? Проектный сметный документация түзүлмөк, договорлор түзүлмөк, акча каражаттар четинен абайыр менен кабыл алынып, акча каражаттар которуп берилмек. Бирок мунун баары болгон эмес. Параллельный проектирование бергенибиз чын. Параллельный проектирование Ош шаардык мэриясы алганы чын. Бирок мен силерге дагы көзөп айтып атам, бул параллельный проектирование буйруктун аткарылышы болуп атат. Бир дагы пунктусу аткарылган эмес. Жеңиш Токтогулов келгенде билдиңизби мыйзамсыздык боюнда эле биле төлөйбүз. Эгер билсеңиз бурдан неге айткан эмес? Биз Жеңиш Токтогулов кеткенден кийин жана биздин ишкерлер акчаларын ала албай калдык дегенде, ошондон кийин биз билдик. Себеби буга чейин биз ойлогонбуз, ушул Ош шаардык мэриясы баардык документтерди алып келип бизге тапшырды, бирок тилге тапшырылган эмес. Андан кийин биз сураштырып, уже жаңы мэр келгенде сураштырганда бизге билинип атат, что бир дагы документ жок экен. Министрликке караган жергиликтүү жетекчилерге чара көрүлдү, ону эскертпеген үчүн. Чара көрүлүп атат, көрүлдү. Мисал катары айтып кетсек, биздин бир департаменттин начальниги ушунун аркасынан жугуштан кетти. Жергиликтүү башчылар Эми алар боюнча биз ошол комиссиянын жыйынтыгы менен тийиштүү укук органдарына да беребиз жана ошол комиссиянын чечими менен анан жетекчилердин жоопкерчилигине карайбыз. Жана сизге да суроо берсек болобу? Буга чейин ошол мэриянын ишкерлерге болгон арызы боюнча эсеп палатасы эсеп алган иштер дедиңиздер, жыйынтыктар чыктыбы? Жалпысынан канча арыз келген ишкерлерге мына Ош мэриясы? Эми ар кандай алды миллиард сомдон ашкан карыздар дагы бар. Бирок мен так санды чын эле айта албайм. Анткени эсеп палатасы азыр текшерүүлөр жүргүзүп атат. Андан соң кайрадан Нурлан Кемелович айткандай, анан сметчиктер, адистер баардыгы эсептеп чыгат да. Андан кийин анан төлөп беришти. Бирок бир нерсени айтып коеюн, азыр Нурлан Кемелович дагы туура айтты. Биз өзүбүз дагы жүрөбүз. Бир дагы жанагындай көпүрө жолдорду куруу иштери токтоп калган жок. Биздин ушу ишкерлерге рахмат. Мен келген күнүн эртеси эле суранганбыз. Бир дагы курулуп жаткан объекттер токтотпогула деп жанагы көпүрөлөр боюнча, жолдор боюнча. Ал жерде иш жүрүп атат. Бирок эми азыр мына мыйзамдуу жолго салып, урматтуу президентибиз Садырман Кожоевичтин
өзүнүн кирүүчүсү менен Нурлан Кемелович келип, мына бүгүн жакшы болду. Ишкерлер дагы эми бир мындай кабатыр болбой, өздөрүнүн акчасын жасаган ишине акчасын ала турганы мындай анык болду да. Муну көпкө чыкпай буюрса маселени чогуу биргеликте чечебиз. Карыздар боюнча жакынкы күндөрү маалымат берилет. Жанагыңызда ошол көпүрөгү айттыңыз да, 2 көпүрөк болот да, Осмондуктан тиги жакта. Шаардын бюджети ченел эле. Акчаны кайдан табасыз эми ошол? Уруксат берсеңиздер, мен айтып кеткендей эле акча каражаттар республикалык бюджеттен жана президенттин стабилдештирүү фондунан бөлүнүп берилет. Бүгүнкү күндө Ош шаардык мэриясында акча жок. Ачык айтып сөздөйбүз. Мунун бардыгын ошол борбордук аппараттардан келчү акча бар. Биз ошол себептен бул курулуштардын бардыгын курулуш министрлигине өткөрүп атабыз. Мен дагы бир жолу айтып кетет элем. Бир дагы курулушту токтотпойбуз. Бардыгын тез арада мыйзамдуу жана сапаттуу болуп туруп аягына чыгарып беребиз. Бир дагы курулуш башталган курулуш токтобойт. Биз наоборот дагы жаңы курулуштарды баштаганга дагы дайынбыз. Мисалга да айтып кетсек, ошо урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык Ош шаарында 10 жаңы мектептин курулуш иштери толук башталды. Азыркы учурда ар бир объектте жумуш жүрүп атат. Ар бир объектке барсаңыздар, бүт техникалар иштеп атат, ишчилер иштеп атат. Мен ойлойм, биз муну менен да чектелип калбайбыз. Жакынкы жылдары дагы көптөгөн курулуштарды жана инвестицияларды ошо Ош шаарына тартып алып келебиз. Бул жерден эч кандай маселе болбойт. Учурдан пайдаланып мен сиздерден да суранып кетет элем. Ошол сөздөрдү жеткирип коюшуңуздарды биздин калың калкка, себеби биздин калабыздын эли дагы мындай тынчсыздандыруу маселесин дагы биз жооп беришибиз керекпиз. Бир дагы курулуштун иши токтобойт. Бардыгы аягына чыгат. Бир бир жолу айтам, бир дагы курулуштун жумушу токтобойт жана бардыгы сапаттуу, мыйзамдуу, эң негизгиси мындай жакшы болуп туруп, ошо шаарга керектүү болуп туруп, бардыгы аягына чыгат. Биз дагы жаңы курулуштарды баштайбыз. Дагы мынакей Кудай буйрса 1-сентябрга мынакей жана башталган 10 мектептин дагы курулуш иштерин аягына буйрса чыгарабыз. Эч маселе болбойт. Кече Орунтаев мындан 3 күн мурун Ошко келип жана ишкерлер менен жолугушкандан кийин анысы ошол массалык маалымат каражаттарынан чыкты. Анан ошондо ал нерсени ошол президент өзү дагы көргөн окшойт, байкаган окшойт, проблеманын канчалык экенин. Анан ошодон улам Орунтаевка жаңы тапшырма берилгенби иши кылып, азыр 3 күндөн кийин кайрадан Орунтаевди Ошко жиберип отурат. Орунтаев келди, азыр ишкерлер менен кайрадан жолугуп азыр айтып атат. Биринчиси, бардык жанагы документтерди, жанагы азыр документсиз башталган иштердин бардыгын документтештирүү үчүн атайын комиссия түзүлөт деди. То есть ал ар бир объектке 1 күндүн ичинде барып, 1 күндүн ичинде документтештирип чыгат деди. Андан сырткары документтештирилип, бардыгы жанагы мыйзам жолуна киргенден кийин жанагы акчалары төлөнүп баштайт деди. Анан ошо курулуштун сапаты көзөмөлдөнөт деди. Андан сырткары азыр Ош шаарына дагы 10 кошумча мектеп курулуп баштады деди. 1-сентябрга карата ачылат деди. Негизги нерсе ушул экен. Анан ошол мына ишкерлерди акчасын салып алгандарды айтып атат. Кыжалат болбогула, ишиңерди кыла бергиле, акчасын биз төлөп беребиз деп атат. Акча шаардык бюджеттен эмес, шаардык бюджетте акча жок. Ошондуктан жанагы республикалык казынадан жана президенттин өзүнүн фондунан жана башка булактардан, ошо республикалык жактан төлөп беребиз дешип атат. Негизинен ушул, башка маселе жок. Анан эми бул жерде азыр суроолор берилди. Нурдан Орунтаев мырза, сиз өзүңүз караган элеңиз, өзүңүз көзөмөлдөгөн элеңиз, эмне үчүн өзүңүз эми жоопкерчиликти ким тартат буга, эмне үчүн ушундай иштер болуп кетти деген суроолор берилди. Ага жоопту Орунтаев берди. Азыр эми булар чыгып, ар бир ишкер өзүнүн объектисинде отуруп турсун, күтүп турсун. Биз азыр барабыз, бардык объектилерди ошол кыдырып, дагы бир катар көрүп, ошол азыркы абалына баа берип чыгабыз деп тарап кетишти азыр. Эми ушул кеттик эми. Азыр экинчи жыйын бар. Эми жыйналыштан жыйналышка өз жыйналышты жакшы көрчү эмесмин, бирок эми азыр мына жакта Ош шаарынын мындай тирилигине маанилүү жыйналыштар болуп атат. Бирөөсү ушу курулуштарына байланыштуу, анан ал курулуштардын карызын ким төлөйт деген маселеге байланыштуу болчу. Ошон үчүн буга келгенге аргасыз болдум. Экинчиси азыр салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов дагы ушул Ошто жүрөт. Кече баткенден бери ошол элдерди кыдырып, ишкерлер менен жолугушуп келаткан экен.
азыр эми Ошко токтоптур, Ошто дагы ишкерлер менен жолугам деп атат. Анан ал жерде дагы бир маселе бар. Былтыры эсиңерде болсо Алмамбет Шыкмаматов Ошко келип, анан салыктын кайсы бир түрүн ошол Ошто калтырабыз. Бул Ош шаарынын бюджетин көбөйткөнгө, Ош шаарын жакшыраак багууга жардам берет деген сөзүн айткан эле. Азыр мен барып ошол салык кызматынын төрагасынан ошол жанагы былтыры калтырам деген жанагы салыктын түрүн Ошто калтыра турган болдуңуздарбы? Ал канча сумманы түзөт? Ошондо Ош шаарынын бюджети ошонун эсебинен дагы канчага көтөрүлөт? Деген суроону берейин деп атам. Анан негизи эле азыр Ошто дагы ушул ишкерлер менен болгон маселе абдан татаал болуп турат. Себеби ишкерлердин көпчүлүгү биринчиден коркуп иш баштабай койду. Акчаларын жанагы балыштын астына басып жатып алышты. Кайсы бир тармакка иш мындай бир акча салып иш баштоого азыр батынбай турушат. Же болбосо акчаларын башка жака чыгарып кетип атышат. Мисалы Турцияга, Казакстанга, Өзбекстанга дегендей. Ошодон улам азыр мындай акчаны салып бир жерде бир иш кылуу өзү негизи биздин Кыргызстанда мындай маселе бир жаман тенденция кетип атат. Бир жерге барып бир иш кылсаң эле мыйзамсыз болуп чыгат да, кылмышкер болуп чыга келе турган болуп калдым да. Ошон үчүн азыр ошо кылмышкер болгондон көрө ач кулак, тынч кулак. Жөн эле ушул акчам бар, банкка салып коеюн, ошонун дивидендин алып эле жата берейин дегендер болуп атат. Же болбосо акчасы бар, ошол акчасын аз-аздан майда чайнап жеп жата берейин дешип атат. Иш кылбайын дешип атат. Себеби иш кылуу бизде чоң тобокелчиликке айланып калды Кыргызстанда. Ошодон улам азыр жана салык кызматынын төрагасы азыр ошо ишкерлер менен жолугуп, ишкер чөйрөнү коркпогула, акчаңарды сала бергиле, ишиңерди баштай бергиле деп ушундай бир кепилдиктерди берейин деп келген окшойт. Баралы. Кудай жалгасын. Азыр эми наркы жыйындан чыктык, берки жыйынга келдик. Жанагы жыйын Орунтаевдин жыйыны болсо, азыркы жыйын Шыкмаматовдун жыйыны болду. Эми эки жыйын тең ошол Ош шаарынын ишкерлерине байланыштуу жыйындар болду. Экөө тең ошол Ош шаарындагы ишкерлердин укугун коргойлу, алардын мүмкүнчүлүктөрүн жанагы ачып берели деген сыяктуу маселелер. Эми ушул жерден азыр айта кетейин. Эң маанилүү нерсе бар. Ош шаарынын бюджети көп эмес. Биз айта беребиз, ой, Ош ушундай ордолуу шаар, экинчи борбор, ошондой деп. Ал жөн гана кооз сөз. Иш жүзүндө Ош шаарында дээрлик акча жок. Ош кедей. Болгону бир өнүктүрүүгө деген бир 500 миллион акчасы бар. 500 миллион адам эмени акчаны мынау шаардагы бир 700 миңдей адамга бөлө келсең, ал мындай сууга салган бир мындай суунун бир тамчысындай эле болот. Ал көп эмес. Эми ошон үчүн былтыры жаңы бир демилге башталган. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов мырза келип Ошко. Эми Оштогу сатуудан алынуучу салыктын 50%-ын Ошко, Ош шаардык бюджетинде калтырабыз деген демилгени айткан. Азыр бир пилотный проект кылып, Ош шаарынан баштап 1 жыл проектти ишке ашырып, 1 жыл децентрализация жана финансовый НСП деген салык бар. Мисалы үчүн Ош шаарынан НСП 3 миллиард чогулат жылына. Эгерде биз 50%-ын берсек, азыр 3-тү 4-кө көтөрөт, анткени пландашырат да. Ошондо Ош шаарына кошумча 2 миллиард түшүп турат. Бул нерсени эксперимент кылып Оштон баштайбыз. Анан кийин ал башка республиканын башка аймактарына, шаарларына жайылтылат деп айткан. Ошондо эгерде 50%-ын ошо Ош шаарындагы болгон сооданын сатуудан алынуучу салыгынын 50%-ы Ошто кала турган болсо, ал болжолдуу түрдө 2 миллиард сом болот деп эсептелген. 2 миллиард болсо, Ош шаарынын өзүнүн буга чейинки тапкан жана өнүктүрүүгө деген акчасы 500 миллион боло турган болсо, болжол менен Ошто өнүктүрүүгө 2,5 миллиард сомдой акча пайда болуп калыш керек эле. Эми ал дагы өтө чоң акча эмес. Бирок эми жоктон көрүү жогору, кыйла жакшы болуп калмак. Азыркыдан жакшыраак болуп калмак. Ошол салык бизде калабы, калбайбы? Ошол нерсе чечилдиби, чечилбедиби? Ал бир маселе. Экинчи маселе. Азыр шаардын мэрлери, салык кызматынын ошол жетекчилери жерлерде жана ишкерлерди коргоп, бул менин уюм бул. Мен сабы ичип атам муну. Муну сен алып барып союп салып атасың деп, мына милициядан, улуттук коопсуздук кызматынан, прокуратурадан коргоо маселесин жанагы колго алса жакшы болот эле. Бизге да тынч, силерге да тынч деп. Анан эгерде мындай да бир эрежелер болсо, жана силердикиндей,
уточненный отчетты баары придется делать бухгалтерия. Ана мындай, силер өзүңөрдөн ошону фиксируете же, да? Фиксация кылбай койбойсуңар да. Бирөө алды, отказ алса жазасыңар, мугасатты жазасыңар, ошону эле бизге берип койгула. Ошол эле алгоритмди бизге берип койгула. Бул алды. Нет возможности при корректировке, соответственно, не надо заменять. Но рассматривается вопрос уточненной счет-фактуры, которая будет полностью, можно будет заменить. Январмен жазылмайсыз. Строительная компания получает договор о долевом участии. Это вообще продажа было. Тут же дольщики вносят деньги. Не покупают. Право собственности еще не переходит. Что реализация болбойт-то? Эмнеге болбойт? Бул жок, дольщиктердин акчасы бул авансовый болот, ошондон салык төлөйсүңөр. А право собственности өткөндө уточняющий отчет берип, баягы мурунку төлөгөндөрдү вычет кылып коесуңар болду. Биз деле мындай көрүп атабыз, жылдап Бишкекте есть дома, которые десятилетиями люди уже живут тут, вода не было, получается, да, вот, и они не выписывают счет-фактуры фирмы, да, вот. Досум, качпачы. Правильно. Я вот объясню, вот люди живут вот, годами, получается, фирма не оплачивает налоги, особенно налог на прибыль, да, и наши налоги, получается, используют в дальнейшем строительство, да, это же неправильно. Мы поймем. Право собственности переходит. Либо накладной ложкой, либо актом передачи. А здесь право собственности переходит. Деньги получили. Деньги за получение. А договор о долевом участии покупает. Эжеке, договор о долевом участии. Ал, мисалы үчүн мен долевой участие кирип атсам, я же в будущем как собственник кирип атам, туурабы? Как собственник кирип атам да. Төлөнгөн авансовый акчалардан налог төлөнүп жүрүп отурат. Анан аягында эгерде право собственности переходит на другого лица, значит будет корректировка. Ну, по-моему, предельно понятно эле да. Биз мындай кылабыз. Азыр аксакал. Тиги Бакыт, өзүңө жазып алчы. Тиги барганда строительдерди да чогултабыз, көрдүң? Проблема здесь серьезная. Ушуну иликтеп, биз силерге видео форматта, жанагы биздин катталуусуңар, Instagram баракчаларыбызда. Ушул боюнча, мына карындашым, силерге берген маселе боюнча жакында биздин салыкчылар түшүндүрөт. Каска кийип алып, мына мындай болсо, ийне жибине чейин түшүндүрүп беребиз. Ошону эле 5 жолу көрүп койгула. 6 жолу көрүп койгула, бүттү түшүнүп каласың. Макулбу? Истемеле майдалап айтып беребиз. Биз мемлекеттик ишкер катнашпайдар бир маселе менен келдим. Азыркы мезгилде сиз өзүңүзгө кабардар болгондой, Ош шаарында аябай кыргызстандын сыноостор бузуулар болду. Ошол мезгилде көп адамдар жеке менчиктен ажыратып, бул 1 жылдан бери жеке менчиктен ажырашкан сынос болгон. Бирок ишкерлик токтоткон менен мурдагы санкциялар бар, фин санкциялар бар. Ушуларды төлөдүк да, биз комиссияда чечтик. Ошондуктан азыр мына жеке ишкерлерге, мен мына 34 жылдан бери жеке ишкердим. Биз ак ниет жеке ишкердим менен ушуну төлөп иштеп келатабыз. Дагы да иштеп атабыз, дагы да иштешибиз керек. Ошондуктан мынабу фин санкциялар жана штрафтарды Ош шаарына бир особый мамиле жасап, ушуну чечип берсеңиз жакшы болот. Анан кийин мынау Ош шаарында сиздин экономика министрин айтышыңыз керек. Банктерден карыз бар, жана проценттер кетип атат, санкциялар кетип атат. Ушул маселе боюнча сиз президенттин командасындагы адам, кеңеш катары ушул Ош шаарынын бир караңыз, себеби бул эффект доминода. Мына жерде отургандар баардыгы бирөөсүнө тиешеси болгону менен тууганына, же бир жакын алыс тууганына, же бир комшусуна тиешели да. Ошондуктан биз Ош шаары боюнча сиз өзүңүз билесиз, Токтарбаев деген келип аябай мындай чоң реформалар кылды. В то же время проблеманы таштап кетти. Ошондуктан биз бар өтүп кетти, бирок ушул финанция жанагындай кайсы жактарын чечип беришибиз керек да, себеби биз
ушунча жылдан бeri иштеп келген жетекчилер, ишкерлер проблемага түшүп калды. Бирок биз ушул акча иштеп бердик, эми биз ушундай абалдан келгенде налоговый инспекциялар бир жагынан бизге дагы жардам бериши керек. Анан биз дагы жеке ишкерлер активдүү экономикалык иштерди киргизиши керек тез арада. Ошондуктан биз ушундай жеңилдик жана нерселерди чечип берсең абдан жакшы болот. Түшүндүм. Тиги салыкчыларга айтайын мындайда. Жана снос болгон боюнча азыр биз балким мыйзам болобу же указ болобу даярдап санкциялар полностью налоговый задолженность списание болуш керек. Эмнеге дебейсиңби? Анткени ал уюнан ажырады да. Ал саан уюн мамлекет туура эмес, убагында туура эмес салган, бирөө көчөгө чыкса экинчиси чыгып алды, анан үчүнчүсү чыгып алды, кимди ким көрдү, бир жабайды тамбасы болуп мыйзам бузулду. Анан азыр тартипке салабыз деп снос болду. Ал деле туура. Бирок источник налога жок болду да. По справедливости он должен быть списан. Мен ойлойм. Аган норматив керек болсо мен өзүмдүн внутренний убеждениемде ошентип эсептейм. Эгерде силердики снос болуп кеттиби, значит санкциялар токтош керек. Болду дем силер андан айрылдыңар. Болду. Силерге да оңой болгон жок деген. Туурабы? Жерде налог инспекция өзүнчө да караш керек. По идее, ким мына вице-мэр отурат. Снос болуп атканда сразу договорго ошондой жазылыш керек. Снос кылабыз, буга чейинки налогун кечирилет деп сразу эле сносту кылып коюп, мурунку салыктын баарын еще өлгөнгө көмгөн кылып койбойт, туурабы? Ошондой болуш керек. Анан ошондо булар дагы судовойством мейлем. Бузуп атасыңар жок дегенде налогуңарды дагы мамлекет какой-то бир компромисске болуш керек. Андан сырткары атай. Могу көптөгөн ишкерлер өздөрүнүн укуктарын коргой албай калды. Анан жазышты билбейт, барышты билбейт. Мына банктарда абдан көп залог көрүп турат да. Залогу жок болуп кетти. Кредит алган миллион, 5 миллион, 1 миллион. Анан ушул азыркы мезгилде банктар эч нерсе карабайт. Процент төлөгүлө, алардагы санкция көрбөгөн, ар кандай баягы банковский нерселер бар да. Анан банковский системадагы өзүнчө бир бюрократиялык орган экен да. Мен ойлоп жүрдүм да, бул банк кадимгидей эле бизге ошондой жекишке булардагы экономикалык бир субъекти ойлосо, алар аябай бир бюрократиялык орган. Эч кандай карабайт, адамдын жеке менчигин карабайт, абалына кирбейт. Андан кийин ошондуктан мен ойлойм да, сиздерди суранышып, президентке да рахмат. Мына министрлер жана дагы биз курулуш министри менен жолугуп көп маселелерди чечип берди. Жаңы мезгил ал дагы чечип атат. Siz gelip otarsınız, daha başkası gelir. Biz Oş şahı memleketin içindeki başka memleket olmalı. Biz hukuklu polyadan çıkıp bir özünce Tutorbayev'in Vodçinası olmalı da kalagan geldi, kalagan kustu, dualılara güncel çok oldu, hayvanlara güncel çok oldu. Şunca besbelli oldu. Biz alımız yetmedi. Biz prezidente de alımız yetmedi, özünde de alımız yetmedi, taşıyıkla da alımız yetmedi. Hiç mümkün olmadı. Ошондуктан Ош шаарына урматтуу министр проценттер боюнча, налоговый карыздар боюнча ревизия кылып, Ош шаар сиз азыр Туторбаевдай Ош шаарын дагы бир мамлекет катары карашы. Ош шаардын территориясын алып, биздерде кандай проблема бар? Баардыгын чечүү жагына чечпеңиздер. Себеби биз кыргыз мамлекети демократиялык мамлекет, социалдык мамлекет. Бул мамлекет adamların tadırın, hukukun karay turgan memleket mesela. Anam bir adam terör tutup ketse, ana kalgan karat öldürürsüzdür. Al kişi öz yolun tartar. Bırak asıl артында kaldı mı? Memleket жауапкершілікті alıp біздің бұқараларды, жарандарды, атуларды қарап тұрып, оң жағында шешкеніңіз, құрметті министр. Сіз командадасыз. Президентке айтыңыз, Ош шаарында ондай проблемалар бар екен, ондай іштер болыпты. Жаман иштер болуптур, жакшы иштер болуптур. Бирок биз мойнубузга алабыз. Мынаны чечип берет, указ менен чечесизби, мыйзам менен чечип бересизби, или өкмөттүн туктоому керекпи, или бизден кайрылуу керекпи? Бир жагы оң жагына чечип бериңиз, урматтуу министр. Биз сизден өтүнөбүз. Бул жерде абдан көп жеке ишкерлер бар, абдан көп жарандар бар, байлыктар кетти, бүлктөр кетти, ар кандай шылтоолор менен. Биз туруштук бере албадык. Прокуратура да туруштук бере албады. Милиция да туруштук бере албады,
Мэрияда тыныштык бере албады. Наоборот, мэриядағы адамдар зұлымға қошылып, зұлымдық қылышты. Зұлымдықты елге таратты, пропаганда қылды. Жашынан эле мэрияда иштеген сонун балдар узуков чыгышты. Ошондуктан урматтуу министр, сиз мына проблеманы жашынан чечип бериңиз. Биз дагы иштейли, дальше мамлекетке салымыбызды кошобуз. Биз ортодо калып кетпейбиз. Азыр мага вице-мэр менен сүйлөшсөм айтты, 4 миллиард жалпы ушул снос болгондордон банктардын астында 4 миллиард сом ушул карыз бар дейт да. Эми муну азыр список пострадавших деп түзүп, жана Чернобыльда эле бирдеке кылып список кылып алып эле бир мамлекет мыйзам менен чечиш керек го дейм, банктар менен сүйлөшүп. Мен саламдыбайыңызды айтып барам. Менин атым Досмухамед. Единый налоговый режим боюнча көбүрөөт отам, единый налоговый режим, стандартный режимде торговля 4-2-де. Единый налогду мыйзамда жазылган НСП, НДС налог на прибыльди заменить этпечи. Эми бул жерден суроо, приобретениясы жок болсо, андай чаралар көрүнөт. Приобретение сөзсүз каралбай, ошол жактардагы кеңири түшүндүрүп кетсеңиздер. Себебинде мыйзамда 5% санкция алып, 5%-ден эсептелген ар бир стоимость товарга деген жерлер бар да, ошол боюнча. Кандай эсептелет? Эмнени айтып атат? Легализация. Единый расходную часть. Легализация разовый да болот, же постоянно боло берет? Вот, разово сделали, они, получается, без документов закупают же. До сих пор? До сих пор базар не И что теперь делать? Как было единый рант иштейт? Надо, по идее, легализацию постоянно или полкошка. То есть им разрешить? Да, всем разрешить легализовать на постоянной основе. Ну, лучше выходящие налоги будут заплатить, чем... Азыр жана мен башында айткам, биз силердин көйгөйдү угуп ошо мыйзамга деп. Мына Бакыт айтып атат, мыйзам менен биз разовый легализация кылганбыз. Разовый легализация кылбай эле постоянно эле легализация ушул входящийдин баарын постоянно легализация кылып, идишик болгондон кийин эми упрощенный вид да. Единый налогка деген себебинен алар кайда көрөбү, сыралгы ошол абырынан ошол жерде көрсөтүлгөн ставканы төлөйт. Бул дегенде эми мындай чалганда анын расходной части барбы жокпу, эмне значение? Ошону мисалы мындай вопрос каралган, биз аны тоже рассматривали. Легализация разовый болуп калганы менен бирок бизге легализация на постоянной основе эле керек. Эгер бизнес көмүскө кирбеш үчүн налогун лучше төлөп эле иштеген эле жакшы. Анан дагы бир суроо, могул карасуу балдар боюнча особый режим. Особый режимдер карасуу менен Дордой, Бишкек деген Ошто, үчтү регионго карасуу. Алар баарын билебиз, сырттан алып келишет. Сырттан алып келгенде эми особый режим менен өзүнүн ставкасын оборотто жараша төлөйт. Бирок ошонун приобретениясы кандай болуп калат? Кээде мисалы үчүн складдар текшерүү болуп калат, жүк көп болуп калса, особый режимде өзүнүн төлөп атат дейт. Бирок бул жерде маселе бар. Алып келип берген адам менен ошол особый режимде отурган клиенттин ортосунда чоң маселе бар да, азыр күнгө чечилбей атат бул маселечи. Себебинде ортодогу салыкты ким төлөйт деген маселе да коюлуп атат да. Керектисин происхождениясын сураса, алар жооп бере албайт. А происхождениясын берейин десе, ал маселе ошол да маселе болуп атат, ошону да бир карап берсе. Легализация на любом этапе чечилет. Легализация деген ал деген болду, эми жаңыдан келип атат да жүктөрдө. Дагы бир маселе, мисалы ошолор сырттан алып келип атканда бүт расходка кете турган чыгышчылар төлөйт. Ошол чыгышчыларды төлөп, расходкаларды төлөгөндөн кийин ортодо өзүнүн товарын сатыш үчүн карасуда сол режимде ставка төлөйт. Ал эми сиз айткандай же себебинен салык алыш керек, же транспорттон алыш керек дегенде, бул жерде дагы эки түрдүү салык кошулуп кетет да. Өзүнүн товарын алып келип, эмне үчүн өзү сата албай, же убакыт болбой калышы мүмкүн. Дагы бир эме ЕАЭСке жүк чыгаруу боюнча суроо. ЕАЭСке жүк чыгаруу боюнча экспортко НСП алынбайт. Экспорт боюнча мыйзамда каралды, бошотулган. НДС менен НСП. Бирок биздин бир клиентибиз, Россияда клиентибизчи, биз экспорт кылганбыз ЕАЭСке. Бирок ал
косвенный налог төлөп да заявлениясын толтурбай койду Россиядан. Анан бул жактан границадан өткөн. Бирок бул жерде НСП обеспеченный субъектке начисление камералный проекты болуп калып атат да. Бул анчалык деңгээлде туура. Экспорт дегенде ушул жалпы жагынан киреби же болбосо эмес отдельно каралган. Мен түшүндүм. Сиз Россия жүктү жөнөткөнсүз, подтверждение налоговый подтверждение алган эмес. Просто заявление толтурбай, НСП төлөп койгон, отчет тапшырып койгон. Мен мындай түшүндүрөйүн. Подтверждение Россиядан налоговыйдан келген эмес, ал жүк бул ишкана алган эмес деп аныкталып келген бизге информация, соответственно, biz налоговую вынуждена была доначислить налоги, считая то, что продажа была здесь, на территории Кыргызской республики. Бирок мен мындай айтайын, да, в рамках цифровизации налоговой службы этот вопрос тоже отрабатывает. Модуль экспорт киргизели деп атабыз, жүктү экспортный товарды деп көзөмөлгө алайлы деп атабыз. Действительно, Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, подтверждениясын күтпөй эле, анда, соответственно, биздин экспортерлорго ушуну жеңилдик берели деп атабыз, да? Анын деген 180 күндүк күтпөй эле. Подтверждениясы обработкада турган экен, бирок алган экен да, ал деген документтер дагы бүт бар, бирок подтверждение болсо гана извещение чыккан сумма налогдорун өлгө түшүрөт. Хорошо, давайте так, телефон оставьте свой. Анан дагы бир вопрос. Дальше вот мындай, да, по этому экспорту, соответственно, разберемся, но официальный запрос, налоговый запрос на официальной Российской Федерации ответ келген. Бул жөнүндө мындай курук сөз болгон эмес. Биз азыр эми официальный иштешебиз дагы алар которгон акчасынан биз кармап калып атабыз. Алар бизге документтерин жөнөтүп атат. Эми сизден сураганым, если экспорт кылганда НСПдан бошотулат, экспорт боюнча ошол боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Жок, бошотулат, без проблем. Подтверждение болуш керек. Российская Федерация налоговую, Россия налоговую подтверждение бериш керек. Бул жүк действительно кирген налоговый төлөнгөн. Анан дагы бир вопросум, ол общий налог режимде отурганда, зарплатка алып барганда, вычетке алып барганда. Мисалы үчүн пост магазининен барып, расходный строительный материал алынат да, ал 0,5 болуп турса, аны алып, зарплатка алып бара аласызбы, алып бара албайсызбы? По фактам расход кетип атат бул жерде. Биз түшүнүп атабыз, расход кетип атат. Ошо схемада патентпен айланып калбасын деп патентти киргизип атканда биз ошондой немелерди киргизгенбиз. Пониженная ставка единого налога, патентмен сатып алган болсоңуз, расходун албайсыз. Неге дегенде, нулевая ставка единого налога, 0,5 ставка единого налога и патент, булар менен сүйлөшкөндө биз эл менен эле иштейбиз, ишкана менен иштебейбиз дегенде биз ошол немеге барганбыз. Мисалы үчүн азыр могул жерде айтып өттү, региондордо тендерге катышканда ошол жерде турган место. Ошого сизге түшүндүрүп атам. Стандартный ставкада иштегенде сатып алыңыз, без проблем, расходко койбойбуз. Жок, сен кызыксың, базардан сатып алганда тыйым салып коесуң. Да. Почему? Схема была. Ну какая разница, базардан сатып алганда тыйым салып коесуң. Болбойт деп. Это законодательно, помните, дагы бир суроо бар. А ошон үчүн ал жерде счет фактуралар чыгып атат. Базардан тогда еще больше. Это базардан после закупщение жасалып эле тоже базарда патент менен отурган адамданчы. А биз булар азыр базарда отургандар булар мындай айтканда, только население менен иштеп атабыз, эл менен иштеп атабыз. Хорошо дейт. Население менен иштеп атабыз. А булар базардан сатып албайбы? Есть другие оптовые организации, которые что затратага карабай коет да, базардан алып. Түшүндүңбү кам? Анан дагы бир маселе, бул жерде дагы суроо берилген. Мисалы үчүн азыр 2025-жылы 2019-жылдан бери 2024 бошулук текшерүү жүргүзүлдү. Ошонун негизинде салыктар начисление болду, чегерилди. Эми бул жерден суроо, ошонун негизинде чыккан салыктар эми 25-жылдын тапкан пайдасын эсебинен төлөнүп атат да, жапты. Эми ошол нерсени биз затрат алып бара алабызбы, алып бара албайбызбы? Ал эми чаша болду деп, эски жылдары полигон бүткөн нерсе өтүп кетти. Ошол эле эски жылдары проектте болду, кайрадан проект болду. Ошол боюнча да карап берсеңиз. Себеби 19-дан 24-кө чейинки периоддо чоң суммалар чыгып, алгылар төлөндү, бирок
мына 25-ти жапканда налог напрыгууга төлөө өтө кыйын болуп атат ишкердечи. Ошол маселени кандай кылсак болот? Эгер сиздердин бөлүп төлөө же болсо график погашения чыгарып бересиздерби? График погашения болсо анда банковский гарантия керек. Банковский гарантияга эркинлеш чоң документтерди талап кылат, залогдорду талап кылат. Мыйзамда ошондой жазылып турганбы? Себеби дегенде 19-дан 24-кө чейинки аралыктагы чыккан суммага бир завод курулат турган акчалар чыкты да, анычы жаңы бир завод куруп койсо по фактам болот да. Уланда мисалы мен түшүндүм. Уланда получается были расхождения, соответственно, налогту төлөнбөй калган. Ошолор топтолуп между, получается, возможно, были налоговые проверки, которые в 2025 году 2019 перепроверка болуп туруп, соответственно, ал налогту башынан текшерилген. Ошондо эми азыр 25-тин эсебинен кетти да, суммачы тапкан акчасын төлөп берип атат. Эми 25-тин эсебинен чыккан прибыльдарына графикти кандай кылсак болот? Эгер полный акчасын эски жылдарын жапты, кандай В том числе по налоговому кодексу банковская гарантия болсо, мы готовы рассмотреть, дать отсрочку. Банковский гарантия банк подтвердить. Мыйзамда ошондой жазылып калган да. Мындай кылабыз. Сот аркылуу мировой соглашение түзүп, графика 1 жылга, 2 жылга бөлүп беребиз, болду. Жанагы мындай да. Же банковский гарантия, бирок банк ким? Иним. Уксаң? Мындай да. Банковский гарантия болсо, банковский гарантия баары эле бере бербейт да, банктарда акча сурайт. Экинчи жолу мировой соглашение через суд. Биз жардам беребиз, сотко айтабыз, бул балага ишенебиз, мировой соглашение утверждать этип бергиле деп, сот аркылуу мировой соглашение кылып, максимум 2 жыл. 2 жылга ошо бөлүп беребиз, ошондо төлөп кутулуп аласың. Бул эми мамлекеттин сага болгон жардамы да, кыйналат, ошондуктан 2 жылда төлөп койсун. Мировой соглашениени сот аркылуу деген практикада бар өзү. Налог кодекси беренелер бар, сиз айтып өттүңүз, ошол нерселерди өзгөртүп киргизебиз деп. Эгер сырттан кайрасак болот да сизге. Сен мындай кылбайсың. Мына помощник бар, бир күнү кел, мен өзүм кабыл алып, тиякта да центральный аппаратта билермандарыбыз жаман көп да, ошолордун баарын чогулуп алып бир совещание кылалы. Сени жаныма отургузуп алып турам, сен проблемаңды талкуулайбыз. Сенин эле проблема эмес, сага окшогон миңдеген адамдардын проблемасы чечилет да. Себеби дегенде баягындай болуп атат да, эгерде мыйзам кабыл болуп атканда жергиликтүү калк кызматкерлеринен запрос алып туруп кабылданса, анда жакшы болмок да. Жергиликтүү калк кызматкерлери эл менен иштегенде мындайча айтканда 100% баягы жаман көрүнүп калып атат да. Алар мыйзамдын аткаруучусу мага келип эмне кылайын депчи. Же азыр сага кылбасам, эртең менин үстүмөн эсептегендей эле маселе болуп калат да бул жердечи. Ошого эгер болсо Биздин жергиликтүү жетекчилерибиз да инициатива жок да, кандай законду берсеңер ошону аткарабыз да отура берет. Биз дайыма айтабыз, айтсаңар сунуш айткыла, эл менен иштеп атасыңар, келип айткыла, эл монтуп атат, эл тигинтип атат деп бизге айтып тургула деп. Түшүндүңөрбү эркин, эмне үчүн керек? Жок, анан силерден да инициативаны биз күтөбүз да. Мына бул жерди мындай кылалы. Жана мисалы үчүн эмелекке айтып атпайбы? Единый налог өткөндөн кийин приобретенияны дагы тиги документ сурап атат. Ошону легалдаштырып салбайсыңарбы деп. Эми ошондой маселени мисалы үчүн силерден инициатива келсе биз оңдоп салат элек. Мына азыр если биз мен келбесем эмне болот эле? Дагы эле жүрө бермек түшүндү. Азыр баары оңдойбуз албетте, бирок ошо инициатива силерден келип туруш керек. Отур эми. Ушул жерде бир сунуш айтып болот, мен жакта. Бояк жака да берели, макул. Сизден чоң жардамчылардан эң чоң менин проблема көрүшкөнүмө 2025 жыл ноябрдан бери көрүшүптүр. Мына именно киоска груза боюнча Вазисте бизга патент албай иш кылсак жок керек жок. Келип менде видеолордо керек болсо менин ондон фурам бар, расходко сага керек, сен мага патент алып бер деген күндөр бар. Видеого тарткан иши да мындай полный валютчиктерге акчаны салат, өз ишин налог төлөйт. Бля, галочка болсо же имба ачып койгон, отчетун көрсөм иштеп. А иштеп түшкөн, банкка түшкөн акчасына мыйзамдын түрдө акча төлөп жүрүп иштеген предпринимательдерге кыйын болот. Но мурункуга караганда Кудайга шүктүр. Но азыркы моментте мен базисиздерге түшүндүрө алам. Мага расходко долгорго колбой бер, расходко колбой бер, счетко кура жазып бер мага десе, түшүнбөй көрүнчү. Мен сага расход керек, бул сенин проблемаң дейт. Эми ал мени мындай ушунчалык нервтушат. Экинчи вопрос.
47-46 birerinde işleyen предпринимательler tender менен иштейт, договор поставки болуп калды алар. Но мамлекет акча ошол ала эмес мага сен услуга алып аласыңдар, 4 акча төлөйсүң. А мен айттым 2 мен сени ошол налог менен консультациялык институтун алдым. Ушуна салай болсо сен поставка болдар, мамлекеттен акча түшөт. Ошол негизинде сен продукт питания жеткизип барасың. Нет, мамлекеттен сразу акча түшүп анан бермейт. Ал жерде акча албай отуруп мүнөрүбүз да болот, тендерден акча түшпөй калды. Өзүбүздүн да акчабыз менен товарды аклап берип атабыз. Ушунда биз 2-4 менен иштейбиз, туурабы? Ошол биринчи мурунку уже мен көп жерден накатлетип бүттүм. Кудайга шүгүр 2-4 менен болуп, но позициялар менен өтө чоң проблема. Шуну мага жакка берип болот. Эгерде каласыңар мен айттым, телефон менен да тартылган биз ошто да калып кайрылдым. Киришке кайрылмай düşürdüler. Karasuğa karayken biz işte takılalıyız. Bu vaditeller boyunca sizler de bizge yardım bergile. Patentin yok mu? Dogovor түспөй og'la bo'ldi. Bar, ishga bar, bilgan namazing. Жоқ, sizler antipajol debeyle. Жоқ. Alardı. Sizler alar menen işleşpegile. Ana patenti barlar barбы? Ошо патенти барлар менен иштешкиле. Ошондо доказательство, сен калаган сумма жазып атасың, пусть ал счет фактураны алып келсин. Ошонун негизинде мен расход чыгарам. А счет фактураны кантип жазып берет ал? Счет фактураны налоговая база сразу жазып берет кону. Доступ есть. Эми ал үчүн ал проблема болуп атат. Водитель каяктан билет ал счет фактураны жазыш керек. Хорошо, sizler düşünsünler emne. Ya. Жазыш керек да. Жо, счет фактура жазбаса sizler кантип аны приходко отургузасыңар? Расходко. Расход не подлежит полота, без СФ. Хорошо, давайте так, сейчас вот идеи как раз есть, там по договору ДПУ, да? Вот. Еще да. Азыр карындашым, угуп турсаң, боо сунуш айтат, бакыт. Сен угуп көрсөң, макулсуңар ушу, айттыңыз. Давайте так вот рассмотрим такой вариант, когда, скажем так, вы договор заключите с водителем, у которого есть патент, соответственно, да, вот, и, соответственно, будем фиксировать модуль ИСФ, будете сами на себя выписывать. Анан ошо договордогу сумма, силер өзүңөр счет фактура оформить аласыңар. Да. Сачын договор сөзүңөр, договор основание болот, чтобы вы сами на себя выписали счет фактуру. А договорда көрсөткөн сумма ошол тууралуу. Жо, эми жакында законго киргизип берели ошондой. Такой статьи. Жок, статьи жок, жакында болот. Киргизип берели. Ну, вам сейчас вот механизм вот такой вот. Ошол тууралуу. Эгерде договорго сумманы көрсөтөсүңөр, ошо договор негизинде өзүңөргө счет фактура кылып расходко отургузбосуңар. Тууралуу. Анан эми ал водительге договорго кол кой десең кол коет да, Кудай ырбады. Ал Кытайга кирсе деле кол коет да. Сунуштамасы мындай болду. Мындай бирге жөнүнө башка болуп жүрүшүндө бир мындай ачууга менен иштей беребиз го. Ал эми анда өзүңөр чыгарган мыйзамга раздробление бизнес болуп калат анда. Кайра мен мисалы бир фураны общий режиммен алып кирип, бир фураны бир немени единый режиммен алып кирип коет. Кандай болду? Мага деле мындай. Бөгөт эмес па? Хорошо, я записал. Бирге товарды эки стоимость болуп калат мисалы үчүн. Энди сингапурде жазып койдук. Ну, здесь получается Кытайдан сиз абсолютно придется еще и с таможней работать. Биз муну менен бак целый совещание өтөбүз. Хорошо. Мына бакытта жазды, деген общий отделда жазды. Ты прям досконально напишем, калбайт. Даже телефон алып. Алла шыкмады. Немеге? Бирге мына кол сындырды. Мына жакшы бир профессионалдуу бир адамдарды
бұл жаққа барсақ башқа қалабыз мысалы Россия ошол учурда биздерде биз өзүбүздүн защитабызды биринчи айткан биз мисалы кол центрге чыкса бизге мындай деп айттыма десек билбейбиз мындай кол центрде силер да бизди түшүнгүлөр. Биз азыр байкайсыңарбы? Бир чиновниктер келгенде эптеп кутуш үчүн макул дей берет да, биз айтпайлы. Андан көрө ачык чындыкты айталы. Кол центр бул биздин дагы баш оорубуз да. Аяк эч ким иштегиси келбейт. Кол центрге иштебейт эч ким. Мына буаларды кол центрге алып барып отургузбойм, кат кетти арыз жазып кетти. Кол центрге эч ким баргысы келбейт экен. Анткени ал баягы аябай сен иштебейт элең да. Ал деле адам да бар. Келет налог, срок, түшүнбөйт, налоговый кодексте ачыкча сөйлөт деген. Сен айтып атасың, албайт. Анткени ал азыр деп налоговый инспекторду ал жанынан алып билгич ал робот эмес да, искусственный интеллект эмес, сразу этимде көрүп коёш. Ал адам. Анан ал жообун тапкыча эле тиякта туп коюп ошондуктан ушул маселелер боюнча силер менин атыма эле кат жазып үйрөнгүлөр түшүнүп. Жал үчүн катты жазып, урматтуу Мондай шықпамай тұрышты қотты. Жаза өрді, жавай, мондай. Жа, ешті қой. Шықпамай тұрды қойсын болады. Ошаны жаз өрі, не важно, мен анай көрді. Маған есі олды. Оша перечень вопрос жаз, оны қандай дейсіз, қандай. Анан официальный документ бар. Сен анан долларға көрсетесің. Мына төремаңнан болды. Же төремаңнан сауатсыз, же сен сауатсызсың. Қандай, мен айтып қояды. То есть это будет для вас некий козырь. Мақұл? Қатчасы қылап. А сен қол сендірге нерв құрып, не қыласың? Сразу қатты жаз, электронды қатпенен келіп, біз сілерге жооп береміз. Ана мен әрбір қатқа бұлан, әрбір кет басымен жооп береміз. Ана отырып айтамыз, ал мен қолыменен талқанайын алар законды қарайды, оңдой, бақыттар оңдой, қоқуят оңдойды. Более ответственный подход болып, қат жазғанда. Анан ал қатты сілер алып, тып-тып бақырын, мен ек қоясын өңдерге, мұна төрағанның жообу. Ал деген расми документ, ошол негизинде силер любой налоговийликтен бурчка тагасыңар. Мына төрағанга оңай келет. Азыр ошондо мен суроо бергениме жок, азыркы мен суроо бергениме ошондо жөн деп атайын. Буну талкуулап кийин аны жооп болот дегенде болду да. Азыр мен ошол жеңил режим менен общий режимде азыр мисалы бул маселе Бұл бойынша ближайший совещанияларды даже көп уж ош бойынша, баткен бойынша мен барғанда 1-4 күн уж ош баткенмен иштейм. Башка ишти жыйыштырып коюп, правильно распределение времени менде да бар. Ош баткендин маселелерин баарын чечип, бизде атайын отдел управления методология деген бар, алар закондор өзгөртүлүп. Ошолорго айтабыз, мен барып келдим, мени көрүп бердик. Анан ана жерде толтуруу управлениялар бар. Ал жерде отуруп алып кызыл чеке болобуз, урушабыз тилибизме, андай эмес, мындай кийинде анан акыры отуруп бир чечим берген, ал чечимди потом силер менен обратный связь кылып, силер менен сүйлөшөбүз. Мына баягы маселени оңдой чечип атабыз. Кандай деп ойлойсуңар? Бана сенин мнениең да бизге важно. Давайте попробуем десең, анан общественное обсуждение кылайбыз, сайтта берилет. Анан ал режим иштейт. Окей? Элдин көйгөйүн билип алып, анда ошого жараша мыйзамдарды токуп, мамлекеттин биздин элдин жүгү оор деп коет. Ошол оор жүктү туура аткарыш үчүн биз ушул иштерди жашашыбыз керек, көбүрөөк жолуктурушубуз керек. Анткени салыксыз бул мамлекет 5 көрсөткүчтөн кийин мамлекет деп айтылат. Бул чек аралар, бул парламент, мыйзам чыгаруу орган болуш керек. Бул ар нерсе болуш керек, өзүң болгон. Бул адилеттүү сот системасы болуш керек, калыста орнотуп турган. Анан эң негизгиси салык системасы жакшы болуш керек. Ушунун бирөө жок болсо эле мамлекет деп айтууга мүмкүн эмес. Чек ара жокпу? Мамлекет эмес. Адилеттүү сот барбы? Сот системасы жокпу? Мамлекет эмес. Эрежени аныктап турган парламент жокпу? Мамлекет айтасыңар го, парламенттин кереги жок бизге. Анда Африка болуп калабыз, парламент керек. Анткени бул 5 ушул основной баскыч, көрсөткүч. Салык ошонун ичинде турат. Ал эми салык деген сөз ошондуктан биз кандай жоопкерчилик биздин мойнубузда бар экенин биз билебиз. Анан адам укугу. Дүйнөдө улуу ата мекендик согуштан кийин 10 деген түзүлүп туруп айткан. Адамдар бири-бирибизди кыра бербейли, адилеттүү планетаны сактап кылалы, экологияны бузбайлы, 10 түзөлүү, жалпы декларация, алар закон деп аталбайт. Мыйзамы 10 декларациясы деп коет. Декларация кабыл алып, ошону бүт мамлекеттер сактайлы деп. Ошол декларациялардын бири адам укугу боюнча декларация деп айтылган.
ошол адам укугу боюнча декларацияларда биринчи орунда бул адамдын жашоосу турат. Жашоосу эч ким өлтүрүү акыбысы жок. Экинчиси менчик укугу деген адам укугуна тыгыз байланыштуу. Анан кийин каалаган жерге барып жашаса болот, каалаган тилде сүйлөшсө болот, каалаганына үйлөнсө болот, каалаган дилди сактаса болот деген эркиндиктер бар да. Билим алуу укукту, сүйлөөгө укукту деп ансырандай ушул экинчи эң фундаменталдуу адам укугу бул жеке менчик. Адам өмүр үчүн жашайт, ден соолук үчүн. Экинчиси оокат кылат деп жашайт. Жана оокат кылам деп жүрөбүз айтылат го. Ошол тирүүлүктө ар бир адам оокат кылат. Оокат бул жеке менчик. Ошол жеке менчик адамдын жашоосунда эле кол тийгиз болуш керек. Мамлекеттик органдар жана жеке менчикти алардан мурун, тийишерден мурун жетелчү биргесип соттун чечими менен күнөөсү болсо, ошону алыш керек болсо алыш керек. Жерде тартып албайчы. Адам укугу деген ошол. А мамлекеттин вазифасы ошол мыйзамды сактоо. Мыйзамды сактоо. Анан бизде кээде силер мына бизнес билесиңер, мен ушуга дайым каршы чыгып турам. Биздин сот органдары мамлекеттин кызыкчылыгы деп эле салык келсе күчүндө калтыра берет го. Ал туура эмес. Мамлекеттин кызыкчылыгы бул тескерисинче мыйзамдуулук жана бизнести коргоп койсо, ал мамлекеттин кызыкчылыгы ошондо болот. Наоборот, салыкчылардын предписаниясын жокко чыгарып, бул салыктын туура эмес, туура экен, салыкчы туура эмес бизнести кыйнап коюптур деген деңгээлге жетсек жакшы болот эле да. Тескерисинче мамлекеттин кызыкчылыгы деп миллиард тиги адилетсиз салыкты деле күчүндө калтыра берген ал туура эмес. Ал тескерисинче мыйзамдуулукка, менчик укугга, жанагы банкроттукка алып барат да. А бизнесмендер канчалык көп болсо, мына силердей адамдар Ошто канчалык көп болсо, Оштун жашоосу адамдардын комфорттук, бактылуу жашоосуна өбөлгө түшөт. Анткени жумуш орун, акча болот, иш жүрөт, экономика айланат, туурабы? Билим алат балдар. Азыр жыйын болуп атат, жыйын бүтүп калды дээрлик. Бирок ошол жыйында башкадан айырмаланган эки нерсе болду. Биринчиси азыр элдер жанагы ушу жерге келгендер салык жөнүндө ар бир мыйзамдын ар бир тамгасына чейин киришип, анан муну мыйзамды сактайын десем, муну жагына каршы келип калып атат, муну төлөйүн десем, муну жери кабыл албай атат. Муну мынча процент экен, ушуну мынчага түшүрүп коелу. Муну кылыш үчүн, мисалы, бирөөнү иштен айдаш үчүн 15 күн эмес 1 ай уруксат берсеңиздер деген сыяктуу мындай майда деталдуу суроолорго киришип атышат да. Бул деген сөз Кыргызстанда ошол салык кызматы акыры күчүнө кирип, анан салыктын ар бир баягы мыйзамдары иштеп баштагандыгы болуп атат. Бул бир өзгөчөлүк. Экинчиси, ошол нерсени азыр салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов өзү келип адамдар менен мындай адамча сүйлөшүп атат да. Адамча сүйлөшүп, угуп, ушуну макул, ушуну оңдойбуз. Муну жок, бул жок, муну төлөшүңөр керек деп эле ушинтип ачык айтып, эл менен ачык, мындай түз көзмө-көз баарлашуу болуп атат. Анан эми бул макташ эмес, кошомат эмес. Кемчиликтери көп салык кызматында, тейлөөдө кемчилик көп, сайтында кемчилик көп. Азыркы ошол иретсиздиктер бар, ал иретке түшө элек. Эми ал кемчиликтер бар, бирок азыр пафос азайып, пафос баягындай деген баягындай дөңгөрөгөн улуу сөздөр азайып, кадимкидей мындай предметный деп коет го мындай. Ошондой предметный сөздөр көбөйүптүр, деталдуу сөздөр. Ошолор болуп атат, сүйлөшүп атат, адамдардын маселеси ушинтип, эми салык кызматы ушинтип түздөлүп атат го эми. Ушул жагы жакшы болуп атат. Мен ойлойт элем, жетекчилердин көпчүлүгү өзү негизи пафос сөздөрдү сүйлөш, бир эле президентке эле берилиш керек. Президент гана келип туруп, баягы элге, элдин духун, рухун көтөрүп эле мынтип улуу сөздөрдөн сүйлөп коюп, биз кыргыз эли улуу эл болгон, ошондой болушубуз керек деп коюп кете берсе, президентке гана жарашат. Андан башка бир дагы жетекчи ушул пафос сөздөрдү токтотуш керек деп ойлойм да. Мындай биз мына өнүгүп кеп атабыз, анан өнүгөбүз, анан мындай антебиз мынтебиз эмес, жөн гана мындай деталдуу мыйзамдын чегиндеги, мыйзамдын өзүндөгү сөздөрдү сүйлөшсө жакшы болот эле. Азыр ошондой сөз болуп атат. Азыр чыгышар эми. Чыкса азыр ошол Алмамбет Шыкмаматовдон азыр мен эки нерсени сурайын деп атам. Бирөөсү ошол сатуудан алынуучу салыктан ошо жергиликтүү бюджетке 50% калыш керек. Ал деген сөз 2 миллиард сом болуш керек. Ош шаарынын бюджети мындан ары 2 миллиард сомго көбөйүш керек деген сөздөр болду эле.
ошол эмнеге аткарылбай атат? Ошону сурагым келет. Анан экинчиси, азыр жана снос боюнча дагы сөздөр бар, аларга бир жеңилдиктер берилеби? Ал боюнча. Анан үчүнчүсү, ишкерлерге эмнеге болушпай атасыз деп эле сурайынчы ушуну. Президентке эми үнүңүз жетет, тилиңиз жетет, жакын отуруп сүйлөшөбүз. Урматтуу президент, мына ишкерлерди кичине коргоп коелу деген сөздү айтасызбы, айтпасызбы деп сурайынчы. Кандайсыздар? Эмнени сүйлөштүңүздөр? Эмне алдыңыздар эми? Ой, сон немелерди алдык. Деталдуу болдубу сүйлөшүү? Ооба. Жемиш болот деп ойлойсузбу? Болот. Берген уадаларын аткарабы, аткарбайбы? Же ушул жерде калабы сөздөр? Жок. Сиздин оюңузча? Үмүтүбүз бар. Понедельник дагы болот го, обсуждение. Эжеке, сурооңузга жооп алдыңызбы? Ооба, алдык, сону. Берген уадаларын аткарабы сиздин оюңузча? Эми аткарат деп ишенип кетип атабыз. Эжеке, суроо бердиңизби? Буга эле отурдуңуз. Эжеке, суроо бердиңизби? Ооба. Эжеке, сиз суроо бердиңиз. Сурооңузга эмне дедим? Болот чечилет дедиби? Бир суроома канааттандырып жооп алдым. Бул жумуштан кетирүү боюнча 30 күнгө узартылды. Ошого ишенесизби, ошону аткарабы? Ишенебиз, эми өзү келип Алмамбет Тышкымаматов өзү айтпадыбы? Эми Экинчиси? Экинчисин калганын баарын карап көрөбүз деди. Ооба, саламатсызбы? Куш келипсиз. 1 жыл мурун сиз айттыңыз эле. Ош шаарына жанагы сатуудан алынуучу салыктын 50%-ын беребиз депчи, калтырабыз деп. Ошол калдыбы, калбадыбы, ишке ашты ошпу? Азыр мындай, ал маселе бүгүнкү күндө дагы актуалдуу. Биз ошол пилоттук проект менен өткөндө Жанар мырза менен да сүйлөшүп, Жанар мырзага айттым, Ош шаарын Кыргызстан боюнча пилоттук проект кылып, ошол НСПнин жанагы салык чогулган бир 50%-ин местный бюджетке бергенге бир дискуссия, диалогду баштайлы деп, анткени бул биринчи кезекте ошол шаардык жергиликтүү бийлик дагы салык чогултууга кызыктар болуп калат. Алар мотивированный болуп калат, салыкты чогулталы деп, бизнес менен монтип бат-баттан жолугуп калат. Негизи салыкты чогултуш үчүн эң биринчи бизнес менен бат-бат сүйлөш керек. Ошондо эле салыгың өсөт. Жакшы сүйлөшүп, жумшак айтып, көздө мындай ынандырсаң эле төлөйт. Жөн эле ур токмок ала бербейчи. Ошондуктан эгерде биз ушул эрежени киргизсек, шаардын мэри дагы бизнес менен ар дайым жолугуп калат. Күнүгө болбосо дагы бир айда бир жолу сөзсүз түрдө жолугуп калат. Анткени ага жана НСПны республиканский бюджетке барып жалдырабай, өзүнүн тапкан акчасын өзүнүн шаарды гүлдөткөнгө бир шарт түзүлөт эле. Ошондой, бул сөздү сиз былтыр айттыңыз эле. Былтырдан бери ошол эмнеге ишке ашпай атат? Эмне тоскоол болду? Ушул айтканым үчүн мен күнөөлүү эмесмин да. Ушул наоборот, ушу айтып, идеяны айтып, демилгелеп, ушуга бир далалат кылгандан өзү жакшы нерсе дейм да. Жанагы айттың эле гана кылган жоксуң дегенде анда мындайын эч ким айтпай коет. Мен да айтпай коем, окуй Ыдырыс кийин такап мени кылат деп. Ал жалаң менден эмне тоскоол болду да ошону сурайм. Жок, ага азыр биз өзү мэрия указ долбоорун даярдаш керек эле. Даярдаган жок. Эми мен ошо бирөөгө огородуна таш кыргызгым келбейт. Ооба, бирок биз Жанар мырзадан талап кылалы эми жаңы мэрден. Жанар мырза указдын долбоорун даярдап алып келсин. Мен мисалы үчүн сенин астына убада берем. Мен туп-туура деген заключение жазып берем. Керек болсо жыйнагычтардан да сүйлөп берүүгө даярмын ба, саясатчы катары. Керек Ош шаарыбызга 1 жылдык пилотный проект менен берели, көрөлү. Эгерде жакшы болсо бүт Кыргызстанга жайылталы. Болбой баратса кайра токтотолу. То есть пилотный проект. Адам бир орунда тура бериш керек. Кыймылдайлы, астыга жылалы. Ушундай бул элдин акчасы элге кетет да. Биз ал центрге барып, анан центрден кайра бөлүп отурбайлы, ушул жерден бул даже жана жергиликтүү мэрлерди мотивировать этет. Мен бул позициям. Жана айттың эле жасабай койдуң деген ал туура эмес болуп калат. Анан экинчи суроо. Азыр мындай болуп атат да, эми сиз кандай десем? Анткени бюрократия деген бар да. Аны указ кол коюш керек, аны бирөө иштеп чыгыш керек. Мен идеяны айтып атам. Давай ушинтебиз. Давайте биз по идее салыкчылар муну колдобош керек эле. Мен айтып атам тескерисинче. Давайте колдойлу. Мен колдоп берейин. Жок, аны жакшы демилге болуп атат ооба. Мен баалаган киши. Азыр да ал сөзүмөн кайта элекмин. Мен Жанар мырзага да айттым. Баягы биринчи ийгилик каалап атканда эле ушундан баштадым. Жанар, ошол указды току, биз колдоп берели. Өңгөсүн билбейм, салык системасы колдойбуз. Мен колдойм муну. Анткени Ошко акча көбүрөөк түшөт дагы, Ош шаарын биз гүлдөтүп алалы. Анан Кыргызстан боюнча анан акырын башка шаарларга өтө баштайлы. Таласка, Нарынга, Көлгө.
Децентрализациянын дегенде Оштон баштайлы. Эми бир шаардан башташ керек да. Давайте Ордолу Оштон баштайлы, анан жакшы болуп кетсе бүт Кыргызстанга жайылталы деп. Пилотный проект. Децентрализация болуп баштайт эле. Ал сөзүмөн кайта элекмин. Бул ошол налоговый децентрализация деген ошол. Дагы бир суроо да. Азыр мен жанагы сунуш болгон ишкерлер боюнча түшүндүм позицияңызды. Бирок азыр мен түшүнбөгөн дагы бир нерсе бар. Мына сен жыйнашка сага суроо. Качтыңбы до конца? Бизнес менен туура диалог болдубу? Сонун болду. Мен ал жөнүндө өзүм айттым. Өзүбүздүн позициябызда бекер турдук. Макул деген жерде макул дедик. Аны дискуссия деген ушул да. Мен тескерисинче айтып атам, балдарыңызга дагы айттым. Өзү жанагы жетекчилер пафос сөздөрдү айтып, улуу кыргыз бирдеме дей бергенден бир аз тартынып, баягы предметный сөзгө өтүш керек уже депчи. Ошону азыр Алмамбет мырза азыр баштаптыр деп айтып атам. Мен жаңылбадым окшойт. Бул макташ эмес, бул мындай кандай десем комплимент катары кабыл алсаңыз болот. Анан дагы бир маселе болуп атат да. Азыр мына улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы айтып атат, ишкерлерди колдойлу деп. Жыйындарды кылып атат ал дагы. Азыр Нурдан Орунтаев мырза ошко келип ал дагы айтып атат. Сиз дагы айтып атасыз. Ишкерлер менен жолугуп атасыздар. Бирок ошол эле учурда ишкерди эгерде уй деп санай турган болсок, ал сиз сабап ичип аткан уйдайм. Аны милиция, нар жактан улуттук коопсуздук кызматы шарт эле таладан тутуп эле союп жеп коюп атат да. Ошондой саган уйдучу. Ошону президентке айтып, мунуну кой дейчи, мунуну камай бербесинчи. Сот болсун, башка болсун деп айтсаңыздар болобу деген. Дурус, мындай. Президентибиз январда указ чыгарган. Ошондо так кесе жазган, жана сен айткан. Бизнесмендерге иш козгоон токтотулсун деп. Мына азыр иш козголбой калды. Прокурорлор азыр уруксат бербей калды. Иш козгош үчүн прокурордон уруксат сураш керек. Азыр уруксатты бере элек. Менин маалыматым боюнча бир да бизнесмен иш козготпой атат азыр. Салыкчылар текшериш үчүн предписание алып барат. Ага да прокурорлор азыр уруксат бербей да. То есть президентибиздин указы бизнесмендерди текшербегиле, ошопко кыйнабагыла, кустуризацияны токтоткула, кыйнабагыла, жеке менчик адам укугунун баягы ажырагыс бөлүгү жеке менчигине асылбагыла, бизнес өнүксүн, бизнес өнүккөн мамлекетте эл бактылуу жашайт. Бизде ошо көп адамдарыбыз өзгөчө баягы маалыматы жок адамдарыбыз бар да эми ар кандай себептер менен. Алар абдан көп. Алар баягы бизнесмендерди камаса, соттосо, мүлкүн тартып алса кол чабып атпайбы? Бирок алар орусча айтканда өзүлөрү отурган бакты өзүлөрү кыркып атат. Анткени ал бүгүн кол чабып аткан менен эртең алар жакырчылыкка кирет. Эртең ал мамлекетте салык түшүп кетет. Эртең ал мамлекеттен бизнесмендер качып кетет. Эртең ал мамлекет бизнес кылууга ыңгайсыз шарт болуп биз Афганистан, Африкадай болгон мамлекетке кирип кетебиз. Антип кол чаба берсекчи, мына байды соктуң, байды талкаладың, мүлкүн тартып алдың деген. Ал бүгүн балким бир күн аш болор. Ошону мүлкүн алып жеп коюш. Бирок келечекте бизнес өнүкпөгөн мамлекет түптөн түз жакырчылыкка барып такалабыз. Ошондуктан өсөбүз, өнүгөбүз десек, бизнес өнүгүш керек. Балдарыбыз бизнес кылыш керек. Адамдар соода сатык менен оокат кылып, элди багып, жумушчу орун түзүп, салык төлөп, салык аркылуу мамлекеттик инфраструктуралар бутуна туруп, мындай формула өзү ушундай. Ошондуктан биз мына силер журналисттер, биздин карапайым адамдар ушуп бизнесменди камаса кол чаба бербей, тескерисинче бизнесмендерге болушуп тийишпегиле, мүлкүн тартып албагыла, жөн адилетсиз кустурбагыла деп турса, ошондо либералдуу экономика, рынок экономикасы өнүгүп, мамлекет байыйт. Жанагы мына дүйнөнү кыдырып жүрөсүңөр, жарды мамлекеттер бар, Африка, анан өнүккөн мамлекеттер бар. Өнүккөн мамлекеттерде ишкерлерди колдойт. Жарды мамлекеттерде жанагындай сабап, согуп, өлтүрүп, бай экен, мен эмне үчүн бай эмесмин деп аларды өзүнө окшош кылып дегендей, анан жалпы мамлекет артта калып калып атат да. Ушул нерсени сиз баягы президентке мындай үйрө туруп, түз кеңешип дегендей, мындай урматтуу президент деп эле мындай түшүндүрүү, айтуу, жеткирүү мүмкүнчүлүгү сизде сен менен макул эмесмин. Президентибиз аны менден дагы, сенден да жакшы билет. Ошондуктан ал азыр бул указдарды токуп, мага ушул тапшырманы берип, дайым айтат, сен бардыңбы Баткенге, Ошконго, эми региондорду кыдыр деп атат. То есть президентибиз бизден да жакшы билет. Анткени бардык маалыматтар президентибизге келип мындай келип турат да. Ошондуктан ал бизнестерди коргош керек, бизнеске тийбеш керек, өндүрүш, соода сатык өзгөчө кичи жана чакан бизнестерге деп мына ювелирный сектор анда сизге жеңилдиктер берилип атат. Чакан жеңил ишканаларга берилип атат. Жанагы бизде көйгөй бар деп атпайсызбы? Жанагы Россия тарап
алар дагы өзлөрүнүн чек арасын бекемдеп атат. Эми алар ал турган иш, алар эртели кечпи бекемдеш керек эле. Бекемдеди, ошондуктан бизге кичине проблема түздү. Бирок абдан мобилдүү түрдө биз ал проблемалар чечтик да. Азыр Валберес жана маркетплейстер аркылуу биздин швейниктер дагы соода кылгандар дагы ташып баштады. Маселе чечилип атат. То есть на месте туруп калган кайдыгерлик болгон жок да. Жанагы маселе боюнча эки мисал менде. Мисалы азыр мен адашпасам азыр жанагы Жаннат ресторандарынын, мейманканаларынын директору камакта жатат. Ал мисалы террорист эмес, башка эмес. Аны чыгарып коюп деле тергей берсе. Мен кече уктум. Ушул Ош шаарына келгенде кандай көйгөй десем, Жанат отели отпечатан деди. Мен буга караманча каршымын. Мына мен расмий да сага айтып берем. Аны эгерде кандайдыр бир мыйзам менен маселеси болсо, иштей берсин, салыгын төлөй берсин. А жерде канча деген адамдар жумушчу менен камсыз болуп атат. Канча адамдар туристтер келип сервис, ал эме Пятизвездочный отелде сервис алып, Ош шаарынын рекламасы, туризм өнүгүп атат. Алар салык төлөп атат. А эгерде алардын мыйзамдагы бир маселеси болсо, пожалуйста, аны терөөгө барып күнүгө чакырып сураш керек. Анан президентибиздин дагы бир тапшырмасы болгон. Ал ошо унутулуп калды окшойт да, укук коргоо органдарынан. Бизнесмендерди камабагыла деген. Терөөгө барып келип жүрө берсин. Анан алып барып эле камап койсоң, ал сен айткандай Саанойду камап койсоң, ал каяктан ал? Ооба, азыр мисалы экинчи мисалды айтып берейин. Азыр кече мага балдар арызданып келишти. Визион деген компания бар, курулуш компаниясы Ошто. Анан ошонун 3 учредители бар экен, 3-өөн тең камап коюптур. 3-өөнү коюлган күнү жанагы мына Кадыр Жеңгону сен каржылап жүргөнсүң деп. Эми ушул жерден бир деталь. Ал учредительдердин бирөөсү камчы ким эле жанагы Кадыр Жеңго камалгандан кийин учредитель болуп атат. То есть мындай мен ойлойм, эми ушулар да камалды. Жанат боюнча да айтты. Мен кече ошо балдардан сурадым. Жанат отели эмнеге камап койду? Кызыктым да. Мен биринчи жолу ушум. Абдан жакшы отель эле. Биз эмне үчүн ошо Жанатка барабыз десем, жок, башка кесипке барабыз деди. Анан мен ойлойм, Жанат эмне болду? Ремонт болуп атабы десем, жок, камап койгон, отпечатать. Мен шок болдум, мен ушундан болсун деп. Анан ансыгандай, анан сурадым, эмнеге андай болду десем, ал дейт, якобы тергөөнүн ою боюнча тиги ОПГны финансирует этет. Эми бул абсурд, полный абсурд. Анын үчүн ал далилдеш керек. Эмне ошол анын карточкасына которуп турбу, жагандай болуп тур. Эми бул абсурд. Баягы мүлкүн тартып алыш үчүн болгон иш аракетпи деп ойлоп. Мен бир жагынан сиздин азыр бул нерселер сиздин түздөн түз милдетиңиз эмес экенин деле түшүнүп атам. Бирок экинчи жагынан алганда, да, ооба. Ошолорду айтып бир мындай азыр бизнесмендерге мындай бир укук коргоочу, бизнесмендерге мындай бир болуша турган киши издеп атабыз да. Мен ошон үчүн сизге кайрылып аткандагы. Мен ошон үчүн мен да муну баамдап, балким мен тили угуп да калармын. Сен ишиң эмне тиги укук органдар менен алар айтышы мүмкүн. Бирок мен алар менен дагы дискуссияга барууга даярмын. Эмнеге мен жаран катары, салык төлөөчү катары, Кыргызстандын бир 7 миллион жарандын бири катары дагы угуп койгула өнүмдө. Силер эмнеге камайсыңар? Сиздин баягы сүт берип аткан уйларыңыз болуп атпайбы? Мен уйларымды камап коюп атасыңар деп. Террористти камагыла, кылмышкерди камагыла, бизнесмендерди камабагыла, алар качып кеткен жок да. Анан ушу камаса эле кусуп ийет деп андай адатыңарды таштагыла деп мен ал сөзүмөн кайтпайм, дайыма айтам. Рахмат, ийгилик. Так, азыр мындай болду. Негизинен ошол берем деген суроолорумду бердим. Эми Шыкмаматов бул жанагы кандай десем, көчөдөн келип эле жетекчи болгон эмес. Такшалган жетекчи баары бир. Такшалган саясатчы. Анан азыр берген жооптору мени канааттандырды, жаман эмес, жакшы. Эми ушинтип отуруп, ошол баягы сүйлөгөндө эле камай бербей, бир нерсе деп койгондо эле камай бербей, ушинтип эле айтып түшүндүрүп, антели, мынтели деп бир ак көңүлдүүлүк менен деле маселе чечсек болгуда экенин азыр Шыкмаматов көргөзүп атат. Менин оюмча. Азыр жакшы болду. Азыр мына жыйында дагы билинбеген менен азыр өтө фундаменталдуу сөздөр айтылды. Адам укугу, менчиктердин укугу, менчиктин корголушу, менчиктин кол тийбестиги, адамдардын укугунун, адамдардын эркиндиктеринин сакталышы деген нерселерди мисалы акыркы маалда эч ким айтпай калган. Бул сөздөрдү сүйлөш мода болбой калган. Азыр ошонун ичинен бир ошончо акыркы 5 жылдан бери бир гана ушул Шыкмаматов сүйлөп атат. Мен азыр бир жагы бир аз таң калыштуу болуп атат. Бийлик ушул адам укугу жөнүндө сүйлөй баштаганы бул билбейм бир. Эгерде бул чын болсо, эгер чындап эле ушул нерселер мындай ушул багытка кете турган болсо мамлекет, анда Кудай жалгасын. Анан бир гана Шыкмаматов сүйлөп, анан калгандары сүйлөй берет деп тескери басып кетеби, аны билбейм эми. Ошол. Эми кандай болбосун, азыр эми ушул азыр Жанар мырзага жаңы чакырык болду.
Ош шаарынын мэрине. Ош шаарынын мэри эгерде документтерин даярдап, демилгени көтөрүп, өзүнүн буйрук, токтом бирдемелерин чыгарып, расмийлештирип, анан салык кызматына ошол катты жаза турган болсо, салык кызматы ал катты колдоп берем деп атат. То есть жанагы 2 миллиардтай акчаны сатуудан алынуучу салыктын 50%-ын Ошко таштайм деп атат. Салык кызматы өзү айтып атат. Эгерде ал келип кала турган болсо, анда жанагы карыз, акчабыз жок деп атпайбызбы? Эми ошондо өзүбүздүн казынадагы акчага анан кийин бир иш кылып калат элек. Азыр Жанар мырза башканы коюп ошону кылыш керек деп ойлойм. Азыр башка калса калып турсун мындай алганда. Бирок азыр кантип ошол акчаны алыш керек, кантип шаардын бюджетин көбөйтүш керек. Ошол жагынан алганда азыр Жанар мырзада ушул мүмкүнчүлүк турат. 2-2,5 миллиард акча жөн гана ошол түшөт. Эми ошол түшкөн акчанын эсебинен анан көпүрөнү кура бер, жанагы бала бакчаны кура бер, бактарды кура бер, скверлерди кура бер, парктарды кура бер, бардыгын кыла берсе болгодай экен. Андан сырткары бизнесмендерди колдой берем десе дагы болгодай экен. Жаңы техникаларды сатып алам десе дагы болгодай экен. Жаңы жолдорду ачам, туннелдерди ачам десе дагы болгодай. Бирок ал үчүн ошол жанагы 2 миллиардты ошол сатуудан алынуучу салыктын 50%-ын Ошко калтырып калуу демилгесин азыр ушул колдоп, ушуну кармап калыш керек деп ойлойм Жанар мырза. Ош шаарынын азыркы мэри. Мурункусу 1 жыл болду айтылганына. Ага тиги көңүл дагы урган эмес окшойт, баягы бузуу менен алек болуп жүрүп. Ошону менен анан ушуну азыр 2,5 миллиард карызым бар деп жүрөт. 2,5 миллиард карыздын ордуна ушул катты жазып кое турган болсо, ушул мыйзамды колдотуп кое турган болсо, ошо 2,5 миллиард ушунун эсебинен эле жабылып калмак азыр. Жана бузган нерселерин, кылган нерселерин ушул нерсе жабып коймок экен көрсө. Андан сырткары эми башка салыктарын билбейм, башка карыздар. Ошол кеттик.